Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер партиялар арасындагы дебаттарды түз эфирде көрсөтөбүз. В эфире государственной телерадиокомпании «ЛТР» завершающий день теледебатов кандидатов от партий, претендующих попасть в Жогорку Кенеш после 4 октября. Напомним, их всего 16. На следующей неделе в нашей студии будут уже лидеры политических партий. Они будут отвечать на наши и на ваши вопросы. Студияда кызматта мен Бакыт Сакыбаев жана кесиптешим Юлия Яценко болмокчу. Также у нас в студии работает наш коллега Салабат Эркитаева. Она является модератором. В течение всего эфира она будет модерировать вопросы, которые поступают от наших телезрителей и от наших интернет-пользователей. Свои вопросы вы можете отправлять на страницу Facebook МТРК ЛТР, а также на WhatsApp по номеру 0551 67 11 41. Алеме бүгүнкү дебаттарга Атамекен саясий партиясы, Ыйман Нуру саясий партиясы, Мекенчил жана Бүтүн Кыргызстан саясий партияларынан өкүлдөр келишкен. Эскерте кетүүчү жагдай Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык бул жума ичи биздин каналдын дебаттарына саясий партиялардын өкүлдөрү катышат. Биз анда дебатка келген партия мүчөлөрү менен тааныштырып кетели. Мекенчил саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Бакыт Аманбаев, Атамекен саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Элдар Абакиров, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Өмүрбек Субаналиев жана Ыйман Нуру саясий партиясынан лидери Нуржигит Кадырбеков. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, позвольте вам вкратце рассказать об условиях наших сегодняшних теледебатов. Итак, основной целью проведения теледебатов является предоставление кандидатам равных возможностей высказать свои позиции, рассказать подробнее о своей программе. Но прежде всего, в самом начале мы предоставим нашим кандидатам приветственное слово. Для каждого кандидата выделяется ровно по 2 минуты для приветственного слова к нашим телезрителям. Итак, пожалуйста, партия Атамекен. Саламатсыздар, урматтуу биздин кыргызстандыктар, ассаламу алейкум, добрый вечер, наши уважаемые кыргызстанцы. Меня зовут Эльдар, фамилия Абакиров. Я кандидат от партии Атамекен, 5-й в списке. Я отец 4 детей. Я учился за границей, жил там 12 лет, знаю, что такое ноша для мигранта. Бывали дни, когда мы ночевали на улицах. И поэтому для меня Кыргызстан – это очень важная страна, которую мы любой ценой должны поставить на ноги и превратить в развивающуюся страну. Если говорить о нашей партии Атамекен, бүгүнкү күндө Атамекен жаш жаңы команда менен бартабыз бул шайлоого буйруса. Биздин программабыздын аты жаңы дем. Бул программа өтө бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө актуалдуу. Анткени Кыргызстандын абалы оор. Биз мамлекет катары коррупциядан, жумушун билбеген кайдыгер адистерден, мамлекеттик кызматкерлерден жана алсыз, принципсиз, байлыкты жакшы көргөн депутаттардан жана жетекчилерден тажаган учурдабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө Атамекендин жаңы командасы жана жаңы программасы Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу. И именно наша программа «Жаңы дем», то есть «Новое дыхание», она позволит Кыргызстану реанимироваться и превратиться действительно в сильную страну. Большое спасибо. Ыйман Нуру партиясында. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым, сапарлаштарым. Дүйнөдө бир эле көл бар, бир эле Чатыр көл бар, бир эле Кароолчок бар, бир Сулайман тоо бар, бир Айгүл тоо бар, бир эле Кыргызстан бар. Ошол Кыргызстанды көтөрүш кытайлыктардын, россиялыктардын, америкалыктардын милдети эмес, бул биздин мойнубузда аманат. Ушул мекенди биздин бабалар канын төгүп, башын сайып, жанын курман кылып таштап кеткен. Ошо кыянатты кылбайлы. Биз шайлоого эмне үчүн баратабыз? Биринчиден, ушул мекенибизде тушаган кыйынчылыктар толтура. Аларды айтып, арманды айтып, анан какшанып отура бергенден пайда жок. Жол табалы, изденели, жөндөйлү. Биз шайлоого ошон үчүн баратабыз. Суу деле жаңыланып туруш керек, кан деле жаңыланып туруш керек, саясий чөйрө да жаңыланып туруш керек. Жаңы адамдар, жаңы идеялар, креативдүү ойлор жана инновациялык чечимдер аба менен суудай керек. Биз шайлоого ошон үчүн баратабыз. Азыркы саясат айдыңы олигархтар үчүн каалагандай калчаган оюн талаасына айланып калды. Ушуга жол бербеш керек. Анткени биз
ортодон төмөн өлкөлөрдүн катарына киребиз, жарды өлкөлөрдүн катарына киребиз, бирок биздин парламент жалаң олигархтардан турат. Ошон үчүн ач кадырым ток билбейт деп көп маселелер чечилбей атат, көп маселелер көңүлдүн сыртында калып атат. Ошого жол бербейли деп биз шайлоого ошон үчүн баратабыз. Караңгыны миң аткыча чыркырап дейт, кандай союн жагып коюп бир чырак дейт. Айта бербей, дей бербей, биз дагы ушул чечүү процесстерине аралашалы, салымды кошолу. Кудай буюрса тажрыйба жетет. Бизде бир дагы депутат жок, жаңы балдар, жаңы команда. Ошон үчүн жарышка түшкөн тапталат дейт, ынтымак эл бактабат дейт. Биздин девиз өзгөрүү аламдан эмес, өзүңдүн жүрөгүңдөн башталат. Ыймандуу бийлик, берекелүү жашоо. Ыйман Нуру партиясы сиздер менен. Рахмат. Мекенчил партиясында кезек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күнү Кыргызстанды түбү орду менен өзгөртө турган мезгил келди. Эң башкысы мындай мүмкүнчүлүк, урматтуу шайлоочулар, сиздердин колуңуздарда турат. Добушуңуздарды сатпаңыздар, алданбаңыздар. Сиздерге акча таратып жаткан партиялар, сиздердин добушуңуздарды сатып алып жаткан партиялар, бул Кыргызстандын канын кактап соруп жаткан коррупционерлердин партиялары, мите курттардын партиялары. Сиздердин паспортуңуздарды жыйнап алып, акча берип жаткан партиялар, бул бийликтин партиялары, бул коррупционерлердин партиялары. Ойлоңула, кыргыз элим. Кыргызстан абдан оор, коркунучтуу мезгилде турат. Жардын кырында турат. Жардын кырынан ашсак, биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алабыз. Анткенин себеби бүгүнкү күнү Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларды чапчыды. Соңку 10 жылдын ичинде сиздерге акча таратып жаткан партиялар Кыргызстанды Кытайга эң оор шартта 2,5 миллиард доллар карыз кылды. Коңшу Тажикстан 1,5 миллиард доллар Кытайга болгон карызын төлөй албай, мына Тоолу Бадакшан областын алдырды. Мына ушундай коркунуч бизде да турат. Ошондуктан ойлонуңуздар. Ойлонолу, алданбайлы, урматтуу мекендештер. Мына ушул шайлоодо жалаң гана оппозициялык маанайдагы партияларга добуш бериңиздер. Бийликчил партияларга добуш бербеңиздер. Оппозициялык партиялар келер замат биз Кыргызстанды түбү орду менен өзгөртө турган радикалдуу реформаларды жасайбыз. Кыска мөөнөттүн ичинде соңку 30 жыл бою Кыргызстанды тоноп жаткан бир уч коррупционерлерди кустуруп, андан түшкөн каражатка биз Кыргызстан тышкы карызын төлөйбүз. Эң башкысы биз жоопкерчиликтүү бир баштуу аткаруу бийлигин түзөбүз. Ан үчүн келерибиз менен баш мыйзамды өзгөртүп, эки баштуу аткаруу бийлиги бар. Убактыңыз бүттү. Бирин-бири кайталаган кош бийликти жоёбуз. Бүтүн Кыргызстан партиясында кезек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө эксперттердин бардыгы таң калып атат. Не себептен эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанда ушундай жогорку кеңешке шайлоодо аябай көп акча сугарылып атат элге, подкуптар болуп атат дейт. Анткени эксперттер айтып атат, бул ложный транзит деген контрабанда жолу менен, анан экинчиси наркодолларлар Кыргызстанда азыр чоң оюн ойноп атат дейт. Мен ошол боюнча 1-июнда бүт гезиттердин бардыгы, Азаттык радиосу да жазып чыккан. Кыргызстандын машинесин Германиядан 670 килограмм героинмен кармалды деп. Бул базар баасы боюнча 45-50 миллион доллар экен. Ошону өзүңөр ойлосоңор, бунун бардыгын Европада тарыхында болбогон героинди, наркозаттарды кармашып атат. Эми эмне Кыргызстан кандай кирет, кандай чыгат, кандай мамлекет болуп калдык деп бардыгы айтып атат. Бүгүнкү күндө бардыгы айтып атат, олигархтар. Бүгүнкү күндө эки эле чоң нерсе бар. Бүгүнкү күндө контрабандисттер менен наркомафия бүгүнкү күндө бийликке умтулуп, мафиозный мамлекет кылабыз деп атат. Эмнеге алар ошого келебиз деп атат? Себеби 20-жылы мораторий бүтөт конституцияга. Конституцияны өзүлөр өзгөртүп, бийликти колго алабыз деп атат. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер. Биз болсо алдыдагы дебаттардын эрежелерине бир аз токтолуп кетсек. Дебаттар 3 раунд менен ишке ашат. Биринчи раундунда биз тараптан суроолор берилмекчи. 4 суроо берилет. 2 мамлекеттик тилде, 2 расмий тилде. Ар бир суроого 2 мүнөттөн жооп бересиздер. Ал эми экинчи раундда болсо каршылаш партиялар бири-бириңиздерге 2ден суроо берүүгө укугуңуздар бар. Ар бир жоопко 1 мүнөттөн токтолосуздар. Ал эми 3-чү раундда болсо өлкөбүздүн ар аймактарынан, интернет сайттардан, соц тармактардан келген коомчулуктун суроолоруна
жооп бересиздер. Ага ар бир суроо үчүн 1 мүнөттөн талап кылынат. Наши сегодняшние теледебаты разделены на 3 раунда. В первом раунде вам будет выделено 8 минут времени на то, чтобы вы ответили на наши вопросы. Вопросов всего будет 4. На тематике, о которых мы вас заранее предупредили. На каждый ответ выделено по 2 минуты. Если вы будете не вкладываться в лимит времени, мы вас предупредим. Если вы ответили раньше положенного времени, у вас останется в запасе время ваше собственное, то тогда мы вам дополнительно зададим вопросы по вашим программам. Ни больше, ни меньше. Закончить мы должны, когда на циферблате будет 10 минут. Итак, мы начинаем наш первый раунд. Биринчи раунд баштадык. Эреже боюнча тартип менен биринчи суроону Атамекен партиясынан баштасак, айыл чарбасы жаатында. Биз айыл чарба тууралуу көйгөйлөрдү дайым айтып деп келебиз. Колубузда баары турат. Мамлекетибиз айыл чарбаны өнүктүрүү жаатында бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бирок эле дыйкандар өзү менен өздөрү болуп жаткандай көрүнүш. Министрлик деле муну жасап жатабыз, тигини жасап жатабыз дегендери менен карапайым коомчулук жасабай жатат, иштебей жатат деген нараазычылыктарды айтышат. Айыл чарба министрлигинин ишинин эффективдүүлүгүн көрсөтүш үчүн талапкерлер шайлоо сайын жаттап алган насыя, күйүүчү май, техника деген көндү модалардан башка эмне менен ишендире аласыздар? Айыл чарба Кыргызстан үчүн маанилүү, бирок бул тамак аш коопсуздук үчүн маанилүү жана биздин ошо айылда жашаган дыйкандар үчүн маанилүү деп эсептейбиз. Экономиканы өстүрүү үчүн айыл чарба чоң салым сала албайт. Аны ачык эле айтышыбыз керек. Ал 13% дейлейт ички дүң продукцияда. Бирок өнүккөн өлкөлөрдө бул 3-4% эле элейт. Бизде негизги маселе айыл чарбада бул сугат системада арыктар, каналдар, лотоктор бүт эскирген. Келген суунун 60-70% жерге сиңип кетет. Мындай жетер жерине жетпейт. Демек, мунун баарын оңдош керек. Бул инфраструктура. Экинчиден, акыркы технологияда уруктарды колдонуу жок эсе, өтө аз. Ошол эле мал жөнүндө айтсак дагы, мындай асыл тукум, ошол эле 10 литр сүт эмес, 30-40 литр бере турган сүттү уйларыбыз жок, көбүндө жок. Аз-маз бар, бирок көбүндө жок. Үчүнчү проблема техника. Ошол эле биздин Белоруссиядан келген тракторлор бул эме 30-40 жылдык, 50 жылдык мурунку технологиялар. Азыр акыркы технологияда техникалар бар. Бирок аларга тилекке каршы дыйкандардын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анткени ал техникада өтө чоң пайдалар бар. Төртүнчү бул кайра иштетүү тармагы. Ошол биз өстүргөн биздин түшүмдү 3-4 эсе баасын көбөйтүп, 3-4 эсе Кыргызстанга пайда алып келе тургандай кайра иштетүү ишканаларыбыз өтө аз. Болгону 10-15% гана продукциябыз иштетилет. Ошол 4 маселенин үстүнөн иштесек, өкмөт ошол жерине стимул берсе, ушуларды камсыздап берсе, айыл чарба тармагы такыр башка деңгээлге өтөт. Биздин сунуштарыбыз ушундай кыскача. Иман Нур партиясы. Абдан жакшы. Сталин заманын элестетип көрөлү. Индустрия деп атып, заводдорду куруп, бирок Украинада, Казакстанда элдер кырылып калган. Албетте 13% түзгөн менен бул дыйканчылык айыл чарба тармагы өтө маанилүү. Эмне себептен дегенде, өндүрүш деп атып туруп, анан эл ачка калса, балекеттин баары ошондой болот. Мына көрдүк, пандемия учурунда Казакстан чегарасын жаап койсо, Кытай чегарасын жаап койсо эмне болорубузду. Ошон үчүн биздин программада бул конкреттүү көрсөтүлгөн. Качан дыйкан жардамга муктаж? Жазда жана күздө. Ошон үчүн бүткүл дүйнөдө бар. Японияда окуп келдик, ал жакта бар, Европада бар. Эч бир өлкөдө бул кирешелүү эмес, бирок дотацияда отурат. Анткени тамак маанилүү, күрүч маанилүү, буудай маанилүү. Ошон үчүн жылына 1 миллиард сом бөлүш керек. Ал дагы үстөксүз болуш керек. Ошол керек учурда иштетип туруп, анан кайтарып бергенде болуш керек да, бул бир. Экинчиден, биз мал жанды өлкөдөбүз, бирок бир өлкө келип туруп, күнүгө бизге бир 100 тонна ет экспорттала десе колубуздан келбейт. Анткени майда болуп майдаланып кеткенбиз. Союздун учурындагы койлордун саны дагы деле калына келелек да. Ошол жагы бар. Үчүнчүсү болсо, карасаңыз жерлерди майда бөлүп койгонбуз. Мисалы бизде
бир адамга, бир дыйканга орто эсепмен 2,5 гектар туура келет экен. Европада бул 40-50 гектар, ал эми Америкада 500 гектар. Чоң аймакты технология менен бир дыйкан иштеткенде жакшы, майда ар түрдүү нерселерди өнүктүргөндөн көрө. Ошон үчүн карасаңдар, Японияда бир аймактан, бир айылдан бир продукт деген долбоор бар. Ошол сыяктуу азыр мына Челпекте ушул долбоор колдонулуп атат. Кайсыл өрөндө эмне жакшы өссө, жерлерди бириктире коюп туруп, ошону иштетип туруп, мамлекет жанагындай вексель деген бар, ушундай бир жолдор менен сатып алыш керек да. Өтө маанилүү. Ошон үчүн айыл чарбасы. Анан карасаңыз, терилерибизди чет өлкөгө чыгарып атабыз. Бирок ошо териден иштетилген буюмдар бизге келип атат. Айырмасы $51 миллион кымбат келет экен да, көрдүңүзбү айырмачылыгы. Ошон үчүн биз иштетели, биз жалаң эле чийки нерселерди чыгара бербей, дайыр продукцияларды чыгарышыбыз керек. Ушул багытта биздин программалар абдан конкреттүү. Ал эми $1 миллиард жумшаш керек деп атасыз. Кантип ал каражат табабыз биз? Бизде каражат тапса болот. Мына карасаңыз, азыр шайлоо учурунда канча адамдар добуш сатып алып атат, Мен ойлонуп койдум да, бизде 2 бюджет бар экен. Расмий бюджет, анан сол чөнтөккө солонгон бюджет. Ошолорду бул жакка бурсакчы, акча кеңири эле жеткедей, бүтпөгөн көпүрлөр бүткөдөй, жолдор бүткөдөй, анан ошо маселелер бүткөдөй. Бул бир, экинчиден канча мекендештерибиз бир миллиарддаган долларларын азыр чет өлкөдө сактап атат. 0,5% үстөк мененчи. Ошону андан көрүп биз ишкерлерге берсе, инвестор болсо, иштетсе андан да киреше көбүрөөк түшмөк, элге жукта пайдалуу болмок. Каражат тапса болот. Мекенчил партия. Кыргызстан өзү, Кыргызстандын калкынын 60% айыл жергелеринде жашайт. Ошондуктан биринчи кезекте айыл чарбасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуш керек. Айыл чарбасына көңүл бурулганда 3 маселе чечилет. Биринчиден, элибиздин 60% жумуш менен камсыз болот. Экинчиден, элибиздин курсагы тоет. Үчүнчүдөн, элибиздин чөнтөгүндө акча пайда болот. Акча пайда болгондон кийин экинчи этап башталат. Бул айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, аны 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе кымбат баада башка өлкөлөргө экспортко чыгаруу. Тагыраак айтканда, экспортко чыгара турган ишканаларды куруу. Экспортко чыгара турган ишканаларды кургандан кийин элдин ишкерлердин чөнтөгүндө дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал акчага жеңил өнөр жайларын өнүктүрүүгө болот. Андан кийинки экономиканы өнүктүрүү этабына өтсө болот. Мындай тажрыйба Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө колдонулган. Биринчи Японияда колдонулган, андан кийин Түштүк Кореяда колдонулган, андан кийин Малайзияда колдонулган. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку 20 жыл бою айыл чарбасына жеткиликтүү көңүл бурулбай келатат. Биздин дыйкандарыбыз жерди иштетүүгө акча мүмкүнчүлүгү жок. Иштетип айыл чарба продукцияларын өндүргөндөн кийин аны сатууга мүмкүнчүлүгү жок. Мунун бардыгы мамлекеттик деңгээлдеги өкмөттүн алсыздыгынан, өкмөттүн мажүрөлүгүнөн болуп аткан иш. Ошондуктан биринчи кезекте биз айыл чарбасына көңүл буруш керек. Бул биздин партиянын эң маанилүү программаларынын бири. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан партиясы. Мен Нарын областында 2 жыл губернатор болуп иштедим. Негизи өндүрүш деген бул бардыгы дотация болот. Дотация дегенде бюджетте акча жок. Ошодон бериле келатат. Биз Нарын областында иштеп турганда болгон акчанын бардыгын, целевой акчалардын бардыгын жеткирчүбүз, эл өздөрү жакшы иштечи, и самое главное, биз өндүрүштө иштеген бизнесмендерге безопасностьты обеспечить эткенбиз. Эч ким аларга тийишчи эмес, и алар жакшы ишти. Бүгүнкү күндө дагы мына Кыргызстан боюнча алганда өндүрүш эле эмес, башка бизнестердин бардыгына коопсуздугун чыңдаш керек, булардын баарына безопасность обеспечить этиш керек. Өз жайына койсо, бардыгы жакшы иштеп кетет. А бүгүнкү күндө тескерисинче. Биринчи булар налог төлөбөйт, бандиттерге налогун берет, акчаларын берет. Булар коркуп жүрөт бардыгы. Анан каяктагы иш болот эле. Бизнес ошон үчүн өрчүбөйт эч кандай. Ошон үчүн биз айтат элек, коопсуздук биринчи очурутта. Ошон үчүн бул элет жерин көтөрөбүз деп канча программа болду, бирөөсү да иштебей калган себептер ошо. Анан акчанын баары жейт. Мына пандемия убагында эле пандемия келген акчанын бардыгын зарплатага берип салышты. Болгон ошо. Ушундай премьер-министрлердин бардыгы бүгүнкү күндө түрмөдө отуруш керек. Абылгазиев баш болуп. Рахмат. Сиз айткан сыңары дайыма ушул шайлоо алдында убадалар берилет дагы, анан депутатка баргандайын деле ошол сындап отуруп, өкмөткө барганда кол жайып отуруп калып атышпайбы? Депутаттардын маселеси, бул депутаттардын маселеси. Депутаттар ошо бюджетти көзөмөлдөш керек. Эң биринчи бюджетти көзөмөлдөш керек. Бюджеттин аткарылышын. А бүгүнкү күндө бюджетти эч ким аткарылышын көзөмөлдөбөйт, анткени парламент чимкирик болчу. Ошо чимкириктер бүгүнкү күндө 90% кайта келебиз деп атат. Ошолорго эл бүгүнкү күндө бут тосуш керек. Рахмат.
Наш следующий вопрос будет касаться темы безработицы. Государственно-частное партнерство является одним из важных форм сотрудничества, способного стимулировать рост и появление новых рабочих мест. Что вы собираетесь предпринять, чтобы этот механизм заработал в полной мере? Предложите, пожалуйста, конкретные меры. Пожалуйста, Атамекен. В нашей программе «Жаңидем» есть 6 основных проектов, которые полностью направлены на то, чтобы решить проблему рабочих мест для нашего Кыргызстана. Краткосрочные реформы – это быстрое дерегулирование бюрократии, коррупции, барьеров для улучшения бизнес-климата. То есть снижение количества лицензий, разрешений, цифровизация, избавление от человеческого фактора в государстве. Вот. И если говорить об инфраструктуре, у нас есть такие важные проекты, как строительство железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Да, мы об этом долго говорим. В 2000 году партия Атамекен являлась основным инициатором этого проекта. Назвала его суперприоритетным проектом для Кыргызстана. Я еще раз хочу сказать, это самый важный проект для Кыргызстана. Проект для всех проектов. Как только мы этот проект решим, у нас будет торгово-экономическая независимость, у нас будет действительно настоящая независимость. Без чыныгы эгемендүү өлкөгө ошондо айланабыз. То, что вы предлагаете, государство-частное партнерство, как раз таки можно использовать для строительства этой железной дороги. То есть частные структуры, частные инвестиции строят, и со временем они окупают, и все передается государству. Поэтому железная дорога – это самый важный проект для создания рабочих мест. Он за собой потянет сотни тысяч рабочих мест и принесет в бюджет от 100 до 300 миллионов долларов. То есть по нашим расчетам от 10 до 30 миллионов тонн грузоперевозок будет через нашу кыргызскую железную дорогу, транзитную. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста. Вопрос в том, что у нас экспорт, вернее, импорт превосходит экспорт 2-2,5 раза. Да? Это по официальным данным, по неофициальным еще больше. Такой дисбаланс, отрицательное сальдо, это очень негативно влияет на экономику Кыргызстана, потому что валюта уходит из Кыргызстана. Да? И мы должны делать так, чтобы наша экономика, она должна быть ориентирована на экспорт. Вот здесь решается вопрос трудоустройства, во-первых. Во-вторых, правильно отметил один из моих коллег, здесь должна быть справедливость, потому что когда криминальные элементы они будут вмешиваться в дела, это, конечно, демотивирует наших бизнесменов и предпринимателей. Когда я работал в Министерстве иностранных дел, мы встретились с господином Лужковым, тогда он был очень успешным мэром города Москвы. Он сказал, госслужащий, он будет работать с утра до вечера, и все, с 9 до 6, да? А бизнесмен, он будет думать о работе, как совершенствовать, как развивать свой бизнес, по-моему, это 24 часа в день. Поэтому, говорит, я поддержал бизнесменов, у них разные идеи, инновационные идеи. Благодаря этому, говорит, я создал очень много рабочих мест. Вот такие моменты. Потом у нас есть вот Жетимто, там миллиарды тонн запас железа. Прежде чем построить, например, осуществлять такие проекты, как железная дорога, мы должны построить, чтобы мы сами обработали, произвели продукцию из железа. Да? Тогда вот мы обеспечим своих людей рабочим местом. Во-вторых, мы не будем импортировать нужных желез из зарубежья, из Китая, из России. Таким образом, миллиарды долларов остаются в Кыргызстане. Вот таким образом. Потом, в-третьих, мы не должны соглашаться на такой проект. Например, Китай, он предлагает построить железную дорогу, но в обмен на ресурсы. Это недопустимо, потому что мы должны думать о будущем поколении. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, Мекенчиль. Я очень люблю и уважаю русский язык, но я предпочитаю ответить на государственном языке. Урматтуу мекендештер, эң башкы көйгөй бул жумушсуздукту жоюу. Жумушсуздукту жоюш үчүн биринчи кезекте биз мамлекеттин казынасын толтуруш керек. Мамлекеттин казынасы бош турганда жумуш орун түзүүгө бизде каражат жок. Ошон үчүн биринчи кезекте эң маанилүү бул соңку 30 жыл бою бир уч чиновниктер тарабынан, бир уч коррупционерлер тарабынан уурдалып жаткан миллиондогон долларларды биз мамлекеттин казынасына түшүрүшүбүз керек. Ал кандай миллиондогон долларлар? Биринчи, бул жаратылыш байлыгындагы уурдалып жаткан акчалар. Маселен, кумтөр алтын кенинен жылына жок эле дегенде миллиард доллар сол чөнтөгө кетет. Ал эми электр тармагында 100 миллионга жакын доллар бир уч чиновниктердин фирмаларынын эсебине түшөт.
Ал фирмалар Кыргызстандағы электр энергияның баасын 12 тыйындан алып, карапайым элге 700 киловатт саатқа чейин 77 тыйындан, 700 киловатт саатын өткөндөн кийин 216 тыйындан сатат. Biz дарогелерибиз менен мына ушундай урлуктарды токтотуп туруп, мына ушундай акчаларга өндүрүштү жолго салууга жумшайбыз. Үчүнчү урлук бул бажы тармагындагы урлук. Бажы тармагында Кыргыз-Кытай чегарасында bir ayda bir uç чиновниктин чөнтөгүнө 12 миллион доллар түшөт. 12 миллион долларды сомго айландырганда 916 миллион сом болот. 916 миллион сомго жок эле дегенде 9 ишкана курса болот. Ал кандай ишканаларды курса болот? Бул биринчи кезекте биз эң артыкчылыктуу багыт берген ишканаларды курса болот. Кандай? Ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү. Маселен, таласта, фасолду кайра иштетүү. Скоро нормальные бизнесмены хотят уехать за рубеж. Не то, что безработица. От такого парламента, который сейчас придет 4 октября, не то, что будем искать места для безработных. Нормальные бизнесмены хотят уехать. Все. Потому что бандитско-мафиозную страну мы уже построили. Вы посмотрите, как агитация идет. И из этого надо вывод делать, что законности нету на сегодняшний день. Поэтому о какой можно программе говорить, когда на пандемию, которую деньги дали, разворовали? О какой можно новых мест говорить? Или ты должен быть подхалимом, бизнесменом, или идти вору в законе, подхалимничать, но на государство ты на сегодняшний день не можешь работать. Вот такая дилемма. Поэтому мы, Бүтүн Кыргызстан, идем в парламент, чтобы с этим бороться. Спасибо. Ну а у вас прописаны непосредственно по борьбе с безработицей какие-то пункты в программе? Да, Может если быть, мы наведем порядок, будет бюджет, будет и работа по именно восстановлению инфраструктуры, и тогда будут и места. Благодарю. Рахмат. Кейинки кыргызча суроо бардыгыңыздарга. Дегеле бүгүнкү күндө илгерки аймактарда бири-бирине каттап туруучу коомдук транспортторду, коомдук автобустарды эстеп кейип калабыз. Мына ошол коомдук транспорттордун жоктугунан бүгүнкү күндө маршруттук жеке таксилер, жеке каттамдар жүрүп атат. Мына ушул коомдук транспортторду жүргүзүп коюуга мүмкүнбү? Эгерде жүргүзсө аймактардагы маселелер канчалык чечилет эле, анан ага канчалык финансы каражаттар кетет эле? Атамекен партиясы. Менин оюмча, коомдук транспорт маселеси бул өзгөчө чоң шаарлар үчүн маанилүү. Бул Бишкек, Жалал-Абад, Ош, ушундай чоң шаарларда анткени бул жерде түзмө-түз экологиянын таасири бар. Мына Бишкекте биз кышында кыйналып калып атабыз, абанын кирдигинен. Эгер чоң-чоң жолдордун эң оң линиясын коомдук транспортко берип, ал жерден максималдуу түрдө мындай абага азыраак зыян алып келген коомдук транспорт колдонсок, ошол эле газ же электро, муну ГЧП алдыда айткан маселе боюнча государство частный партнерство мамлекет менен жеке ишкерлердин өнөктөштүгү аркылуу бул маселени чечсе болот. Ошондо биз экология маселесин чечебиз. Коомдук транспорт бул экология үчүн өтө маанилүү шаарлар ичинде. А шаарлар арасында менин оюмча бара-бара биз темир жолду ошол оңдошубуз керек. Кара Балтадан Бишкекке, Бишкектен Көлгө, мындай заманбап, өтө тез жүргөн ушундай поездерди мен элестетем. Бир күнү Бишкек Ошто буйруса ошондой поезддер жүрүп калат. Мындай инфраструктуралык долбоорлор биздин жаңы дем программасында да каралган. Шаарлар арасында деп атасыз. Бул программаңыздарда камтылганбы, ушундай маселе барбы сиздерде? Инфраструктуралык, логистикалык долбоор катары биздин программада бул камтылган. Камтылган. Рахмат, Иман Нур партиясы. Бул дагы коррупциянын маселесин эсептендегенде азыр маршрутка кыймылдары, багыттары боюнча аркасында бир чоң адамдар турган бул жашыруун эмес да. Ал мейли кылмыш дүйнөсүнөн болсун, коррупциялык элементтерден болсун, ошондойлор бар. Бул бир. Экинчиден азыр Төө ашуудан 18 орундуу маршрутка менен бусик менен аша албайсыз. Муну ким чыгарды? Кайсыл акыл менен ушундай токтом чыгарылган? 16 болсо аша аласың, 18 болсо аша албайсың.
орын болсо ичинде 4 адам кетип атабы, 5 адам кетип атабы, 18 адамбы деп сурабайт. Бул дагы коррупциялык бир мыйзам, эмне себептен дегенде 1,5 акчаны берип коет дагы тиешелүү кишилерге ашып кете берет. Ошон үчүн ошого окшогон нерселерди карап чыгыш керек. Анан дагы бирдекен ойлонолу. Азырынча эгерде макул биз бир чечим чыгаралы. Шаардан шаарга коомдук транспорт каттасын, анан жалаң автобустарды коелу деп. Бирок ошого биздин техникалар жетеби? Бир барып келгенден кийин чачырап калат. Жолдордун акыбалын карасаңыз, Ошко бир барып келсеңиз 2-3 күн эс алышка туура келет. Мен азыр элди кыдырып жүрөм, абдан кыйналган жагдайда. Ушундай бир нерселер бар да, ошон үчүн эртедир кечтир бизде деле монорельстер болуш керек, бизде деле поезддер болуш керек, бизде деле метролор болуш керек. Мына карасаңыз, Америка айга барып эмес, керек болсо Марска барып конду. Россия космостон туруп, космостогу башка аппарат тартып жүрүп атат. Да биз болсо жүрөбүз дагы делечи, тойдо канча жылкы сойдуң деп. Эмне биздин колубуздан келбейби, эмне мунжубузбу, келесиобузбу? Ошон үчүн бизде акылдуу балдар бар. Эгерде адилеттүү система болсо, мыйзам иштесе, жакшынакай шарттарды түзүп берсең, инфраструктураны көтөрсө болот. Анткени бизде чындап эле кыйын мыкты балдар бар. Рахмат. Мекенчил партиясында. Коомдук транспорттарды калыбына келтирүү биринчи кезекте чоң шаарлардан башталыш керек. Бул Бишкектен, жана башка Ош, Жалал Абад, башка шаарлардан. Ан үчүн мына башка өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын да карай турган болсок, жолдор биринчи кезекте оңдолуш керек. Жол тыгындары болбош керек. Ан үчүн жанагы эстакадалар салыныш керек. Андан кийин ар бир коомдук транспорттун түрлөрүнүн убакыт сааты менен келишине саат 10-да келе турган болсо, бир остановкага 10-да келе тургандай мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Мунун бардыгын өзгөртүш үчүн биз биринчи кезекте системалуу иш алып барыш керек. Системный реформалар жүрүш керек да, мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттик деңгээлде мисалы үчүн аткаруу бийлиги сааттай так иштей турган мүмкүнчүлүк болсо, атаандаштык болсо парламентте, биздин системабызда, ошондо гана биз социалдык проблемаларды, ошондо гана элдин мындай социалдык проблемаларды чечүүгө болот. Ансыз бул маселелерди чечиш мүмкүн эмес. Биринчи кезекте биз мамлекеттик түзүлүштү түп тамырдан өзгөртүшүбүз керек, жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүшүбүз керек. Андан кийин экинчи планда бул аткаруу бийлигинин натыйжалуу иштешине мүмкүнчүлүк берилет. Ансыз мына соңку 20 жылдан бери мына ушул маселени айтып келатабыз, бирок жыйынтык болгон жок. Мына ушундай жыйынтыксыз аракеттер дагы деле улана берет. Биздин Мекенчил партиясынын парламенттик шайлоого катышып атканын эң башкы максаты бул келээрибиз менен Кыргызстанда кардиналдуу, радикалдуу реформаларды жасоо, саясий реформаларды, экономикалык реформалар жасоо. Ошонун жыйынтыгында гана ушундай өнүгүүлөр болот. Бул частный вопрос. Негизи маршрутниктердин жолдордо жүрүү эрежелери боюнча алар өздөрү эле чыга берет. Эмне себептен революция болгон сайын эң биринчи эл дагы мафия дагы бардыгы министр транспорттарды издей баштайт. Алар болсо чет мамлекетке качып кетет. Анткени эң майлуу жегиш жер бул министерство транспорт болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө болсо 4 министр, мурунку министрлер бүгүнкү күндө депутат болуп ар бир партияда жүрүшөт. Бардык жерлерде. Бирок алардын көбүнө уголовный иш козголгон, бирок кантип жабылып калганын бир Кудай билет. Ошон үчүн жолдордун бардыгы жана анекдоттогудай баарын жеп алышкан, ошон үчүн жакшы жолдорубуз жок бүгүнкү күнгө чейин. Ошон үчүн бардыгы эле министр транспорт болом дейт. Ошонун бардыгын көзөмөлдөш керек, өкмөт жакшы иштеш керек. Благодарим. Далее мы поговорим о социальной политике, а именно о пенсиях. К сожалению, уровень инфляции опережает рост пенсий. Какие меры, на ваш взгляд, как ваша партия намерена предпринять для того, чтобы изменить ситуацию? Возможно ли найти дополнительные средства хотя бы на индексацию пенсий, а возможно и на увеличение? Назовите конкретные цифры и предложения. И у меня к вам огромная просьба. Безусловно, есть лозунги, мы можем говорить лозунгами, но что касается таких социально значимых моментов, как зарплаты, безработица, пенсии, сейчас люди, делая выбор между вами, хотят услышать конкретные предложения с вашей стороны. Пожалуйста, озвучьте их, Атамекен. По пенсионной реформе у нас есть конкретные предложения. Основная проблема нехватки пенсий – это теневая экономика. Если мы сейчас пройдемся по Бишкеку, по многим компаниям, мы выясним, что многие компании платят зарплаты в конверте, то есть неофициально. Почему? Потому что
смысла платить соцвыплат нет. У нас Кыргызстан молодая страна. У нас 70% населения моложе 40 лет. То есть очень много денег можно копить для пенсионеров, но их никто не хочет копить. Как только у человека появится стимул копить себе на пенсию, то есть у нас сейчас из 15%, которые мы отчисляем в соцфонд чисто с пенсионными целями, только 2% идут на накопительную часть, на личный счет. 13% они идут в общую кассу, и у человека просто нет стимула. Он всю жизнь может туда отправлять деньги, но в конце получит совсем мало денег. Как только мы здесь сделаем реформы, поверьте, размеры пенсионных отчислений вырастут в разы. И появятся не только деньги для пенсии, но и появятся деньги для инвестиций. То есть пенсионные деньги – это долгосрочные инвестиционные деньги для долгосрочных инфраструктурных проектов, в том числе и для железной дороги, для аэропортов, для общественного транспорта и так далее. То есть это очень большой источник долгосрочных инвестиционных денег. А в чем будет заключаться суть этой реформы? Вот я, например, проработал в Казахстане 7 лет, да? 10% от моей зарплаты шли мне лично на накопительный счет. Когда я обратно получил кыргызское гражданство в 2012 году, 10% накопленных мне денег, это достаточно большая сумма, около 40 тысяч долларов мне вернули. У каждого молодого гражданина должен быть стимул копить себе на пенсию. Без этого мы не получим настоящую экономику и серьезные пенсионные отчисления. Это наше базовое предложение по реформе. Благодарю. Иман Нуру. Такая парадоксальная ситуация. У нас внешний долг, как вы говорили, уже почти 5 миллиардов, да? А вернее 3-4 миллиарда долларов. Это почти половина ВВП Кыргызстана. Если это достигнет 60%, то считается, что государство станет дефолтом, не дай бог, конечно. Но при этом некоторые смело обещают, мы будем поднимать ваши пенсии, пособия, зарплаты и так далее. Это чисто популистское заявление. Поэтому, но тем не менее, я считаю, что, во-первых, пенсионеры не являются инвесторами, они потребители. Поэтому смело можно поднимать, потому что они оставляют свои же деньги, употребляют. Это очень полезно для тех, которые производят что-то в Кыргызстане, да, для бизнесменов. Это во-первых. Во-вторых, в Японии, когда я учился, я заметил один очень интересный опыт. Например, у нас есть домохозяйки. Поверьте, это самая сложная работа. Но они считаются, их мы официально считаем безработными, и в старости они получат зарплату. А в Японии человек, который воспитывает детей в семье, да, это женщина, и занимается домашними делами, это считается как официальная работа, и она будет потом получать пенсию. Поэтому мы должны найти какие-то неординарные решения. А так, кто официально работает, тот и получит в будущем еще мизерную зарплату, да. И то мы говорим, еще уважаем старых и так далее, это наши ценности, обычаи и так далее. Поэтому мы должны в этом вопросе быть очень щедрыми, потому что пенсионеры, они во всем мире хорошие инвесторы. То есть непосредственно Иман Нуру что предлагает? Или пока заморозить этот вопрос до тех пор, пока экономически мы не станем более-менее стабильны. Только тогда мы будем пересматривать. Я сказал, например, вот теневая экономика, да, потому что вот выборы показывают, да, человек миллионы долларов тратит, чтобы покупать голоса. Надо вот эти истоки, вот эти деньги поступали в бюджет, тогда смело можно поднимать пенсии в первую очередь, потому что biz эми 60-70 чейин жашайбыз орто эсеп менен. Анан бир аз өмүрүндө дагы кыйналып жашаш керекпи? Сыйлап, урматташ, аларды багыш жаштардын милдети. Ошон үчүн биринчи кезекте ушул маселени чечиш керек. Биз буга даярбыз. Благодарю. Пожалуйста, Мекенчиль. Пенсия пособиялардын өлчөмүн көтөрүү бул кыргыз бийлигинин, кыргыз өкмөтүнүн эң негизги милдети. Бирок тилекке каршы, мына карагыла, соңку 30 жылдан бери биздин пенсия пособиялардын өлчөмү, айлакылардын өлчөмү көтөрүлгөн жок. Эмне себептен? Анткени себеби биздин экономикабыз да алдыга жылыш болгон жок. Мына соңку 10 жылды карагыла. Соңку 10 жылдын ичинде 9 жолу өкмөт баш алмашты. 9 жолу өкмөт баш алмашты. Парламент аткаруу бийлигинин иштөөсүнө таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок. Ар бир жылда бирден өкмөт баш алмашты отурду. Ушундай учурда жумуш орун түзүлүшү мүмкүн эмес. Жумуш орун жок болгондон кийин ал пенсия пособиялардын өлчөмүн көтөрүш таптакыр мүмкүн эмес. Кыргызстан мына соңку 10 жылдын ичинде Борбордук Азиядагы эң жакыр өлкөгө айланды. Эмне үчүн?
Анткенин себеби биз Кыргызстанда биринчи кезекте системный реформа кылыш керек. Системалуу түрдө мамлекеттин системасын өзгөртүш керек. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүш керек. Ошондо гана өнүгүү болот. Ошондо гана биз парламентке качан чыныгы мекенчилдер келсе, Кыргызстандын келечеги үчүн жанын берүүгө даяр конкреттүү программасы менен партия келгенде гана мына ошолор экономиканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. вас Алакчылар кайдан түшөт? Алакчылар болсо жанагындай мына соңку 30 жыл бою бир уч чиновниктердин чөнтөгүнө түшүп жаткан акчаларды биз мамлекеттин казынасына түшүрүш керек. Ошондо гана биз өндүштү жөнгө коебуз. Ошондо гана жумуш ордуну ачылат, ошондо гана алдыга жылыштар болот. Ансыз Кыргызстанды мите курттардан тазаламай сайын, Кыргызстанды коррупционерлерден тазаламай сайын, урматтуу кыргыз элим, өнүгүү болбойт. Мына ушундай Кыргызстандык, мына ушундай акыбалдан чыгуунун бир гана жолу бар. Время, благодарю вас. Октябрда оппозициялык партияларга добуш берүү. Благодарю. Бүтүн Кыргызстан слово. Благодарю. Мыйзам бул, бюджет бул мыйзам. Бюджетке акча түшмөйүнчө бир дагы бюджеттин мыйзамдар аткарылбайт. Ошон үчүн налоговый, финансовый, полиция, калган органдардын бардыгы ошо мыйзамды аткарып, так аткарып, бюджетке акча түшүндүрөт. Ошонун бардыгы болмоюнча эч кандай пенсияда, пособияда. Бүгүнкү күндө биз несостоявшийся мамлекет деп коет бизди. Анткени биздин мамлекет карызга жашап атабыз. 5 миллиард ар бир жаранга алганда 700-ден 800-ден долларга карыз болуп калдык. И жылдан жылга бул өсүп келатат. Каяктагы реформа, каяктагы эме, просто социальная справедливость болбой атат и бир да өкмөт жакшы иштеген жок. Премьер-министрлердин ичинен Абылгазиев бул профессионал сот фонддо иштеген жигит болчу. Ошо жигит иштей албагандан кийин бүгүнкү күндө калгандарынан эмне үмүт этсе болот? Бүгүнкү Бороновдон же башкалардан алар специалист эмес. Бирок бир гана специалист бар, бул мыйзамды сактаган, мыйзамды сыйлаган премьер-министр болсо бардыгы өз орунда болот. Благодарю. Рахмат, сиздерде дагы 1 мүнөттөн 1,5 мүнөттөн убактыңыздар калыптыр. Мен кошумча суроо бергенге берейин. Сиздердин Атамекен партиясына, сиздердин программага ылайык бул сиздердин программаңыздарда кайра иштетүү ишканаларын жандандырууда заманбап кадамдарга баруу жолдорун жазыптырсыздар. Бул кандай кадамдар? Эмне болгон кадамдар? Кантип барасыздар андай жаңы кадамдарга? Аккан сууда рызык болот дегендей, Кыргызстандын эң негизги маселеси бул биздин логистика жагынан биз тромб өлкөбүздө мындай тупиковый, темир жол жагынан биздики тупик. Биз качан гана ошол Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курганда өтө көп маселе чечилет, логистикалык маселе. Кыргызстанга бир нерсе алып келиш, бир нерсе алып кетиш өтө арзан турат дагы. Мунун артынан жайнаган ишканалар ачылат. Ачык асман саясаты. Бул темир жол, бул транспорттун бир түрү. Экинчи тоң түрү бул авиасообщение, авиакаттамдар. Бул ачык асман саясатын бизде Абдувахап Нурбаев деген депутат жарыялады, бирок бул толугу менен ишке кире элек, кайра эле өкмөттүн алсыздыгынан. Жанагы жерде отурган адамдар ошол даяр мыйзамды иш түрүндө жакшы колдоно албай атат. Бир аз ачылды, бир 2-3 авиакаттам ошол Душанбе, Монголия, азыр Корея, Сеулга ачылчудай болуп турат, бирок тилекке каршы ойдогудай эмес. Ошону ишке ашырсак, авиакаттамдан тышкары азыр Amazon, Alibaba деген жанагындай интернет соода компаниялар аргандай дрондор менен да жүктөрү ташый баштады. Ошону да Кыргызстан колдонсок болот. Анткени Кыргызстандын бизде ата-бабадан калган сон жерибиз бар. Географиялык жагынан биз Евразиянын так ортосунда тургандыктан биз жактан бир нерсени алып келиш, алып кетиш өтө кыска, тез убакытта кылса болот да. Рахмат. Убактыңыз бүттү. Ыйман Нуруу партиясына суроо туризм жаатында. Мынау башка мамлекеттерде жаратылышы кооз болбосо дагы өз колдору менен жасап алган бир кооздуктар өтө көп да. Биздики тескерисинче. Кол менен жасап алган эчтекебиз жок, жаратылыш байлыктарыбыз өтө байбыз. Биз туризмди кантип өнүктүрөбүз Кыргызстанда? Билесизби, Чубак ажык ушул жөнүндө абдан жакшы айткан экен да. Кудай Таала бизге аябай сонун жер бериптир, бирок биз ага татыктуу болбой атабыз, чын айтканда. Эсептен дегенде алар тоолорду, көлдөрдү, мөңгүлөрдү көргөнү, токойлорду көргөнү келет.
бирок сервис маселеси чындыгында Түркияга барып көрсөңүз, анан биздин сервис салыштырып көрүңүз, бул бир. Экинчиден, турист биринчи кезекте жер көргүсү келбейт, биринчи аман эсен келсем дейт. Коопсуздук маселеси бар. Мисалы, Японияда жүргөндө баштыгым 9 жолдун тоомунда эл кайнап аткан жерде калып калган, бирок бир адам тийген эмес. А бизде мындай талап кетиптир, тоноп кетиптир дегенде Акипрестен көйлөп окуп калабыз да. Ошол жагы бар. Андан тышкары, мына сервисти айттык, ошол коопсуздук маселесин айттык, анан инфраструктура маселеси. Инфраструктура маселеси, анан реклама маселеси. Мисалы, абдан туура кылыш керек да. Мисалы, Японияда кандай кылат? Баягы кыш келбеген өлкөлөр бар го? Ошол жерлерде карларын көрсөтөт, кардуу жерлерин. Ал эми кыш болгон жерлерде жай баягы тропикалык абарияны көрсөтөт да. Ошон үчүн биз рекламаны, пиарды да туура коюшубуз керек. Рахмат. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан партиясы, Мекенчил партиясы сиздин убактыңыз убагында экен. Бүтүн Кыргызстан партиясына кошумча суроо сизге. Мынау программаңыздарда жүрөт, сиздер фермердик чарбаларды кеңейтүүнү жана насыя жаатында мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүнү пландаштыруудасыздар. Насыя алуу бүгүнкү күндө деле бар го. Насыя алууга бүгүнкү күндө деле мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө эмне менен өзгөчөлүк болушу мүмкүн? Эч кандай азыр өзгөчөлүк жок, себеби бюджетте акча жок болуп атса, баардыгы дотацияда турса, кандай маселе чечилмейт. Ошон үчүн биз бүтүн Кыргызстандын башка пункттарында жазылган эң биринчи бул биз бюджетке акча түшүрүү маселесин көзөмөлгө алышыбыз керек, бүт органдарды жакшы иштетишибиз керек. Ошондон кийин анан кийин жана фермерлерге биз вопросторго кайрылып келебиз. Кантип түшүрөсүз акчаны жергиликтүү бийликтерге? Анткени налоговый инспекция жакшы иштесе, таможенный сборлорду жакшы кылса, өздөрү жеп албаса, коррупция менен күрөшсө, бүт бардыгы бюджетке түшөт. Булардын бул биринчиден алардын милдети. Ошо милдеттерин так аткарса эле, бүгүнкү күндө мына бүт талапкерлердин бардыгы уже бир 10 күндөн бери баары эле коррупция деп атат. Коррупция менен күрөшмөйүнчө эчтеке болбойт деп туура айтышып атат. Анткени бюджетте тыйын жок болсо, эч кандай фермерлерге да жардам болбойт, кредиттер да болбойт, и банктарда начар иштейт. Жергиликтүү бийликтер менен өзүңүз иштешип, өзүңүз айткандай губернатор болуп иштешип, билесиз аймактарда кандай иштер жүрүп жаткан. Анан кандай аспектилерин билесиз? Канткенде жергиликтүү бийликтерди туура иштетип, ошолордун сиз айткандай өзлөрүнүн кирешелерин көбөйтүп, коомчулукка пайда келтире алабыз. Биринчиден биз Нарын областында мыйзамды аябай так сактадык. Бизге дотация бере турган борбордон бүт акчалар өз убактысында келчү. Биз ошонун бардыгын өзүнүн жана түзүлгөн программаларга жумшатчубуз. Алар дагы так аткарчу. Биз эч кимге мешать этчү эмеспиз. Анан жанагындай коопсуздугун сактап бердик. Анан чиновниктер пара алып жаман иштечү эмес, бардыгы бир нукта жакшы иштечү. Ошондой маселелерди ошентип эле чеччүбүз. Социалдык тармактарда бардык жерде. Рахмат. Сиздердин алдыда бараткан депутатка талапкер болуп баратасыздар. Жогорку кеңеште барып биринчи чече турган маселеңиздер кайсы? Негизи биринчи чече турган маселе бул таза элге иштей турган өкмөттү чечиш керек. Ошол жерге биздин чоң салымыбыз болуш керек. Анан кийин эле башка жерден алып келип тиги министрлерди кое берсе, бул мындай маселелер чечилбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң биринчи бул өкмөт. Өкмөттүн программасынын бардыгын биз жакшылап угуп, жакшы премьер-министр, өкмөттүн мүчөлөрүн дайындашыбыз керек. Бүгүнкү күндө партиялардын бардыгы тең ушул максат кылып, өзүбүздүн арабыздан өкмөт башчыны шайлайбыз деген мындай аракет менен баратышат да. Ошон үчүн самостоятельный мындай оппозициячыл партиялар келиш керек да. А бийликчил партиялар мына бүгүнкү күндө эмне кылышты? Алар 2010дон бери депутат болуп жүрүшөт дагы, анан бүгүнкү күндө программаларын жазышып, бүгүнкү күндө элди алдашып атат. Колунан келбейби? Анда барбагыла да. Бүгүнкү күндө. Бирок 90 депутат иштей албаган. Партиядан партияга секирип, шапкалерин алмаштырып кайта келатышат. Ошон үчүн мен дагы элге кайрылып чакырат элем. Мурунку депутаттардын колунан келбегендерди шайлабагыла. Бүгүнкү күндө кандай бийлик болот, эртеңки күндө кандай иштет, сиздердин колуңуздарда шайлоочулар. Өкмөт башчылыгы араңыздарда ошол сиздер дагы башка партиялар сыяктуу мындай көрсөтө турган адамыңыздар барбы? Анан сиз айткан ушул кемчиликтерди алып жоя алабы? Жоюлат. Биздин кандидатыбыз жоет. Биз Кудай буйруса жетип калсак, биз өзүбүздүн кандидатыбызды көрсөтөбүз. Биз тараптан берилүүчү суроолор аягына чыкты. Биз дебаттардын экинчи раундуна өтөбүз. Уважаемые телезрители, уважаемые кандидаты, подошел к завершению наш первый раунд, и мы переходим к раунду второму.
Урматтуу талапкерлер, экинчи раундтун шарттары боюнча каршылаш партиялар бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек. Анда сөз Атамекен партиясында Ыйман Нуруна берүүчү сурооңуз. Ыйман Нуруна биз мындай суроо берет элек. Мына чындыгында Чубак устаз жөнүндө да айтып кетти Нуржигит мырза. Чубак устазды өтүп кетти, бирок анын акыркы бир Кыргызстан үчүн өтө маанилүү керезин биз интернеттен күндө көрүп атабыз. Бул добушуңду сатпа, бул добуш саткан арам, сатып алганда, сатканда да арам, өтө жаман нерсе. Анан өзгөчө муну мен билгенимен бийликтин партиялары буга көп мындай кол салып атышат окшойт да. Интернет тармактарда көп андай далилдер бар, элди кыдырсаң да ошондой эле далилдер келип атат. Анан ар бир адам, кээ бирлер намаз окуйт экен, ыйман жолунда жүрөт деп, ошого карабай, ошого барып атышат да. Ошого сиз кандай баа берет элеңиз? Албетте, бул чоң трагедия. Анткени бийлик бул көл. Көл качан тунук болот? Ага уйган суулар тунук болгондо ошондо. Биздин бир эле бийлик кыла турган укугубуз бар, бул добуш берүү укугу. Ошондо сатып ата турган болсок, биз булакты чалчык кылып атабыз. Анан бийлик чалчык болсо бирөөнү кантип тазалайт? Кеп ушундай болуп атпайбы? Экинчиден, араңдан топ зорго тапкан ырыскыңды арам кылып алба. Бир чака сууга бир тамчы арамды кошуп койсоң, баардыгы арам болуп калат. Ошону балаңа берсең, жүрөгү карарат, ниети бузулат, тилиң албайт, пейили жаман болот, эртең бір күнү каарылар үйүнө таштап кет, сөзүңдөн көр. Анткени бала деген бала арам адалдылыгыбай жей берет. Ушуну ойлонолу. Үчүнчүдөн, сатсаң буюмду сат, кийимди сат, калпакты сат, телефонду сат, сууну сат. Бирок Кыргызстанды товарга айлантпа. Ушул маселе. Сиз экөөбүздүн чыгыш батышта окудук. Японияга барып туруп 200 yen берип туруп добуш бер деп көрчү. Ошол саясатчынын карьерасы бүтөт, бетине түкүрөт. Биз болсо ошол күнү 5 миллионго чыгат экен, 5 миңге чыгат экен деп түшүнүп отурабыз. 7 миң добуш алыш үчүн 35 миллион сом акча кетет экен. Каяктан келип атат? Бая пандемияда эмне кеткен жок ошону? Көрдүңүзбү, сактап отургандын өзү бул. Ошон үчүн чоң рахмат. Экинчи суроону бүтүн Кыргызстанга берет элек. Жок, сиз экинчи сурооңузду берип коюңуз. Мен Нуржигит мырзага сураттым эле, мына Кыргызстандын эң чоң маселеси ошол жумуш орун түзүү да. Сиздин программаларда бул маселе кантип чечилет? Биз жанагы экспортко негизделген экономика түзүшүбүз керек да. Мына мисалы жөнөкөй эле. Кыргызстанда балдын килограммы же болбосо литри 300 сом тегергенде болот, туурабы? Өткөндө биздин тарапкерибиз барып келиптир Катарга. Бир 200 граммын 70 доллардан саттым дейт да. Биз бир нишаны табышыбыз керек. Ниша деген ушундай нерсе, мисалы балким тоолордогу чөптөрү бар, ошолордон дары жасайбызбы? Ниша деген башкалар конкурент боло албай турган бир тармакты табыш керек да. Анан туризм тармагында, анан туп-туура жанагындай бир кылмыш чөрөлөрү бизнеске тоскоол болбой тургандай система түзүш керек. Ошондо киреше болот, бизнесмендер жумуш ордорун түзүп коет. Азыр деле мына түзгөн менен деле эртең бүрсүгөнү түзгөн үчүн дагы акча төлөйт, билесиз да? Айлык берген үчүн да акча төлөйт. Ошон жолдорду карасак, бул бат эле чечиле турган маселе. Экономика деген бул кийим, эң башкысы жүрөк, жан дүйнө, дене. Нуржигит мырза, Атамекен партиясына берүүчү сурооңуз. Элдар мырза, сизди абдан сыйлайм. Сиздер биринчи либералдык демократиялык партия деп түздүңүздөр эле. Элде да ушундай пикир болду эле, жаштар бирикти, жакшы болду. Анан эле Атамекенге кирип кеттиңиздер. Ар түрдүү мындай бир карама каршылыктуу пикир калып калды да, эмне себеп болду? Мен буга экономист катары жооп берет элем. Негизи либерализм менен социализмдин салыктын көлөмүндө да гана айырмасы бар да. Анткени социализмде көп салык чогултуп, көп ылдыйкы катмарга элге таратылат акчачы. Ошол либерализмде көбүрөөк ишкерликке көңүл бурулуп, адамдардын өз жөндөмүнө, өзүнү багып кетүүгө көбүрөөк стимул берилет да. Мен бул жерде Кыргызстанда адыр либерализм, социализм маселеси жок. Кыргызстанда адыр жумуш орун түзүү маселеси бар. Аны үчүн инвестор керек, ишкер керек. Алар үчүн биз бүгүнкү күндө салыктарды көтөрө албайбыз. Биз көмүскөдө жаткан салыктарды чогултуп, жана социализм маселесин таратышыбыз керек. Ошол акчаны тегиз эл арасында таратсак, бул жерде мен бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн бул жерде эч кандай конфликт көрбөй элебиз. Актуалдуу маселе бүгүнкү күндө жумуш орун түзүү. Экинчи сурооңуз. Экинчи суроо, азыр айтып атпайсызбы, коррупция болуп кетти, анан жоопкерчиликтүү бир система жок, баш көргөндү аяк көрбөгөн бир заман болуп атат депчи. Ошонун баарынын башатында конституция турат да. Билесиз, азыр конституциянын түзгөндөрдүн ана башы ошол сиздердин лидериңиздер болгон Өмүрбек Черкешевич. Ушуга макулсузбу? Мына карасаңыз, азыр бир маселе болсо жоопту адам таппай калып атасың да. Сүйлөгөн көп, койчу көп болсо кой арам өлөт деген заман болуп атат. Ушуга пикириңиз кандай? Туура айтасыз, бирок бүгүнкү күндө конституцияда маселе жок. Конституция иштебей атат.
Бүгін біз конституцияда негізі бізде күшті премьер-министр болуш керек. Бирок бізде супер президенттік өлкө болуп атат. Бізде жанагы 120 депутаттың 100-ün президенттік аппарат каалагандай башкарып атат. Ошон үчүн жанагындай чимкирик деген сөз чыгып кетти. Бүгүнкү күндө эң негизги маселе конституцияны иштетүү. Ата мекендин миссиясы жаңыден программада каралган эң миссиялардын бири саясий абал жагынан бул конституцияны иштетүү. Бул качан иштетип баштасак, премьер-министр эл алдында жоопкерчилик алып, жыл сайын элге отчет берип, анан ошого жараша эл аны колдоп же колдобосо, жанагындай принципиалдуу духу бар, мындай өзүнүн оюн эркин жүргүзө алган депутаттар болгондо азыркы конституция иштейт. Ошон үчүн мен элге кайрылат элем, 4-октябрда ошондой депутаттарды шайласак, ошондо конституция чыныгы күчүн көрсөтөт. Рахмат. Элдар мырза, Мекенчил партиясына берүүчү сурооңуз. Мекенчил партиясына мен мындай суроо берет элем. Кайра эле айтып кетишибиз керек, биз Кыргызстан жаш өлкөбүз. Жаштар үчүн өзүнүн жашоодо ордун табыш үчүн бул билим өтө маанилүү. Билим берүү системасында сизге суроо берип кетилем. Эми бизде кыргызда айтылат, билимди болсоң миңди жыгасың, күчтүү болсоң бирди жыгасың. Билим берүү системасында өтө чоң көйгөйлөр бар. Ошол сизден сурайт элем, 3 негизги көйгөй жана 3 негизги чечүүчү жолдору кандай бизде билим берүү системасында Кыргызстанда? Билим берүү тармагын толук түрдө реформалоо керек. Анткени себеби калкыбыз билимдүү болсо, элибиз бай болот. Калкыбыздын арасында билимдүүлөр көп болсо, экономикабыз өнүгөт. Ошон үчүн биринчи кезекте биз мектептерден башташ керек. Мына мектептерди караңыздар, мектептерде мугалимдердин кадыр баркы абдан төмөндөп кетти. Мугалимдердин кадыр баркын жогорулатыш керек. Окуу системасын толук түрдө өзгөртүш керек. Мугалимдерге ушунчалык мугалимдердин статусун, мугалимдердин маянасын көтөрүш керек. Биринчи жагы. Экинчи жагы жогорку окуу жайларды келе турган болсок, жогорку окуу жайларда Кыргызстанда эмне көп? Жогорку окуу жайлар көп. Бул мамлекеттик деңгээлде туура эмес саясаттын жыйынтыгы. Экинчи сурооңуз. Ушул эле суроону мен саламаттык системасына тиешелүү суроо бердим. Бүгүнкү күндө биз билебиз, бизде негизги акысыз медициналык жардам. Бирок иш жүзүндө барсаң, ооруканага ар бир операцияга миңдеген сомдорду төлөбөсөң, дары сатып албасаң, мындай айтканда туугандарың, ата-энең кыйналып жандан да айрылып калышы мүмкүн. Ошол медицина маселесин кантип чечебиз? Сиздин программаңыздарда кандай каралган бул маселе? Саламатты сактоо тармагын реформалоо керек. Ал үчүн биринчи кезекте райондук ооруканаларды жакшыртыш керек. Карап көрүңүз, райондук ооруканалардын абалы. Райондук ооруканаларда дээрлик атууларды жеткиликтүү деңгээлде дарылап, аларга жардам бере турган шарттар жок. Алардын бардыгы областка келишет. Же болбосо Бишкектин борборуна келишет. Биринчи кезекте мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуш керек. Саламатты сактоо тармагын жакшыртыш үчүн райондук ооруканаларды жакшыртыш керек, шарттарын, бар шарттарды түзүш керек. Экинчи кезекте биз дүйнөлүк практиканы саламатты сактоо тармагындагы жаңы технологияны биз Кыргызстанга алып келишибиз керек. Ал үчүн саламатты сактоо тармагына иш билги, өзүнүн ишин жакшы билген адискөй адам алып келиш керек. Рахмат. Нуржигит мырза, Мекенчил партиясына. Бакыт мырза, сиз мындай абдан жакшы ойлорду айтып атасыз. Ошо боюнча айткым келип атат да, бирок сөздөрүңүздүн көпчүлүгү тез аранын ичинде кардиналдуу түп тамырынан бери өзгөрүш керек деген. Мисалы мына биз аткаруу бийлигинде иштедик, бир токтомду чыгартыш үчүн 3 айын кетет, бир министрлик каршы болуп койсо, дагы бир айланышка туура келет. Өзүңүз иштеп көрдүңүз, омбудсмен болуп. Кантип тез аранын ичинде кардиналдуу өзгөрүүлөрдү кыласыздар? Биринчи, келээрибиз менен Кудай кааласа кыргыз элим добуш берип, көпчүлүк добуш менен келсек, биз 3 айдын ичинде баш мыйзамды өзгөртөбүз. Ал үчүн 2 айда бизде баш мыйзамдын долбоору даяр, 2 ай элдин талкуусунда болот, 3-чү айда кабыл алабыз. Бул деген абдан тез, абдан радикалдуу, кардиналдуу реформа деп аталат. Анда биздин негизги максат жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзүү.
Кыргызстанда жоопкерчилик болмай сайын экономика өнүкпөйт. Мына пандемия мезгилинде караңыз. Эл өзү оору менен жалгыз калып калды. Өкмөт иштеген жок, парламент иштеген жок, президент иштеген жок, бири-бирине шылтап турду. Биз дарогелерибиз менен эки баштуу аткаруу бийлигинин бир башын ачабыз. Аткаруу бийлигиндеги өкмөттү аппарат менен кыскартабыз. Жоопкерчилик мамлекет башчысына берилет. Ошондо гана өнүгүү болот. Анан эми каалайбызбы, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мындай бир ярлык деп коет да. Бир ат жабышат экен ар бир партиягачы. Бирөөлөрү либералдык, бирөөлөрү батышчыл, бирөөлөрү чыгышчыл, бирөөлөрү россиячыл, анан динчил деп ат коюп атат. Сиздерди улутчулдардын партиясы деп атат. Ушул туурабы же туура эмеспи? Биздин эң негизги душманыбыз бул улутчулдар. Биздин эң негизги душманыбыз бул сепаратисттер. Биздин эң негизги душманыбыз бул диний радикалисттер. Биздин досубуз ким? Ким Кыргызстанды сыйласа, ким Кыргыз мамлекетинин каада салтын сыйласа, ким Кыргызстандын мыйзамын сыйласа, биз Кыргызстандын коногун сыйласа, биз ошолор менен доспуз. Биз чыныгы мекенчил партиябыз. Өлкөнү өнүктүрөбүз дегенде жанын берүүгө даяр атуулардан турган партиябыз. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан партиясына берүүчү суроңуз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын позициясын биз жакшы билебиз. Мен Өмүрбек агай аябай сыйлайм. Бир гана суроо бергим келет. Сиз соңку мезгилге чейин азыркы бийлик менен иштештиңиз, эң жогорку кызматта отурдуңуз. Эмне үчүн ошол мезгилде конкреттүү сындарды айтып чыккан жоксуз? Биринчиден мен бул мындай деп айтат элем да, биз бул сындарды эмес, кагаз түрүндө дагы, президентке дагы баарын айтып аттык. Бүт проблемаларды айтып аттык. Анан чечилбегенден кийин биз жогорку кеңешке депутат болуп, өзүбүз уже оңдой эле деп атабыз. Потому что Совет Безопасности да андай полномочия жок. Кече бир биларман айтып атат. Совбездин секретариаттын полномочиясы чоң деп. Это мурун чоң болчу. Азыр биз аппарат президенттин ичинде секретариат болуп калганбыз. Биздин чоңубуз ким? Бул биринчиден Салиев Алмамбет, экинчи чоңубуз бул руководитель аппарат, анан кийин гана президент. Ошон үчүн биздин колдон келбейт азыркы совбезде. Бул просто эле секретариат болуп калган. Ошон үчүн азыр биз элге ачыгын айтып атканым, мен депутат болуп келсек, ушунун баарын оңдойбуз деп атам. Кыргызстандагы эң башкы көйгөй деп кайсыны ойлойсуздар? Эмнени өзгөртүш керек? Бүгүнкү күндө биз криминалга жеңилдик деп атам. Биринчи, коррупцияга биз жеңилдик. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эл дагы аны сезип атат. Эмне себептен подкуп болуп атат? Эмне себептен мен выступлениянын башында айттым. Ушундай чоң акчалар эгемендүүлүктү алгандан бери мындай акчалар эч качан ойногон эмес саясатта. А бүгүнкү күндө ойноп атат. Бүгүнкү күндө бийликке именно криминал менен коррупционерлер келип туруп конституцияны мораторий 20 жыл бүтөт. Конституцияны өздөрү билгендей ойнотобуз деп атат. Өкмөттү билгендей кылабыз деп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, эл чечискиле, сатылбагыла. Анткени эртеңки келечегибиз болбойт деп атабыз. Ошон үчүн азыркы Райымдын партиясы, Коля Киргиздин партиясы келатат деп атабыз. Ошону ачык айтыш керек. Аны элдин баардыгы билет. Нуржигит мырза, Бүтүн Кыргызстан партиясына берүүчү суроңуз. Азыр мен негизи башка суроо берейин дедим эле, бирок азыркы сөзүңүздөн бир суроо пайда болду да. Жеңилдик деп атасыз. Жеңилдик. Бул пессимисттик эмеспи? Анткени жеңилгенде билесиз, капитуляция кол коюп берет, экинчи кара согушпайт, болду. Контрибуция колду көтөрүп ошо менен чыгып кетиш керек да оюндан. Жеңилдикпи же тагым күчүлүк барбы көрөшкөнгө? Же жеңилип баратабызбы? Бийлик жеңилди. Бийлик жеңилди. Бирок эл жеңилбейт. Биз азыр ошон үчүн элге чыгып, элди үндөп, эл бизди колдогула, биз жеңебиз деп чыгып атабыз. Ошон үчүн никакой капитуляция жок, а наоборот биз согуш объявлять этип атабыз. Ошон үчүн ала куштун атынан дейт, сиздер дагы аттарын айтып туруп бизге кошулсаңар жакшы болот эле. Экинчи суроңуз. Экинчиси, сиз мындай көптөн бери келаткан саясат айдыңындагы адамсыз. Бир мандаттуудан да коюп көрдүңүз, партиядан да коюп көрдүңүз. Бир мандаттуу системага өтүш керекпи же ошол деле калганыңыз жакшыбы? Негизи 93-чү конституцияга кайрылып келип, изменение дополнение менен 96-жылдагы толуктоо менен ошо конституцияга келсек эң жакшы болмок бүгүнкү күндө.
Бүгінгі күнде мына бардығыз партияда тұрабыз. Сіздердің эле Ыйман Нуру партиясын алсақ, сіздерді балдарыңардың көбі мекенім Қырғызстанда болчу. Райым партияңарды алып қойғандан кейін бардығы Ыйман Нуруна келді. И то Ыйман Нурунда Айбекті қуу берді. Бардығы же? Жоқ, кейбірлері. Сіздерде мекенім Қырғызстан партиясында түптөгөндерден болған екеуі қазір талапкер болып кирип баратат. Қалғандар бүт башқа жерден. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бир дагы партия өзүнүн эмелери менен келген жок. Жанагы лидерлери менен. Башка бүт барды лидер. Биздин эле бүтүн Кыргызстанда Адахан Мадумаров лидер бойдон эле калып атат. Калгандар бүт жаңы лидерлер. Рахмат. Мекенчил партиясына берип сураңыз. Мекенчил партиясында менин суроом мындай, чогуу Кудай буйруса парламентке барып келсек, жанагы коррупциянын ана башы Райым менен мыйзамдагы уру Коле Киргиз менен күрөшөбүзбү чогуу? Же күрөшпөйбүзбү? Биринчи кезекте мына ушул маселе менен күрөш керек. Ансыз Кыргызстанды коррупционерлерден, митек курттардан тазалабасак, өлкөбүз өнүкпөйт. Азыр Кыргыз элинин негизги душманы бул кирешелүү тармактарды ээлеп, Кыргыз элинин канын кактап соруп жаткан коррупционерлер. Ошондуктан бул биздин эң артыкчылыктуу бере турган маанилүү программалардын бири. Бул боюнча мен ойлойм, сиздердин партия менен чогуу, Кудай кааласа, иш алып барып, Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгабыз деп ойлойм. Экинчи сурооңуз. Экинчи суроо. Бүгүнкү күндө наркомафия деп атабыз. Жана мен айтып кеткен эме боюнча, Грешия боюнча, бүгүнкү күндө строительный бизнестердин бардыгы эң өрчүгөн строительный бизнес. Ошого кандай карашсыздар? Жанагы Ихлас фирмасы бар, башкалар, алардын көбү азыр бүгүнкү күндө аябай прибыльный болуп атат да, алар да саясатка эмне себептен баратчы? Алар саясатка өзүнүн бизнесин коргоо үчүн баратат. Алар саясатка өзүнүн самсысы бышып турса, пайда түшүп турса, ошону гана көздөшөт. Алар саясатта келип туруп, мына ушул дагы өзүнүн бизнесин дагы өнүктүрүп, Кыргызстанды мындай Кыргызстандагы коррупциялык чырмалыккан коррупцияны дагы өнүктүрүүгө өбөлгө гана түшөт. Андан башка аларда эч кандай максат жок деп ойлойм. Пайда көрүш керек, өзүнүн чөнтөгүн акча менен толтуруш керек деген гана максат. Атамекен партиясы, Бүтүн Кыргызстан партиясына берип сураңыз. Бүтүн Кыргызстанга Өмүрбек байкеге мындай суроо этилек. Бүгүнкү күндө административдик ресурсу катуу колдонуп атат, көрүп атасыздар. Интернет тармакта, соц тармактарда, Дамкомдор, мектепте директорлор, мугалимдерди кыйнап атат. Бул элди чындыгында эле кыжырланып атат. Ошол эле кезде бийликтин партиясында президенттин бир тууганы да бар атат. Бул да элге ачык айтканда жакпай атат. То есть биз нормалдуу демократиялык эмес, кландык системага өтүп аткандай элге сезилип атат. Ошол маселеге кандай баа бересиз? Терс баа берем. Бизде эмне себептен 2 жолу революция болду. 2 революцияда президенттер качып кетти. Аларды эч кандай партиядагы, туугандары дагы, ошо чиновниктери дагы коргой алган жок. Коргой турган бул эл. Чоң кызматка келгенден кийин бардыгы жакшы иштеш керек. Эмне себептен парламентте таркап кетти 2013-жылы Ак Жол партиясы. Бир күндө бардыгы качып кетти. Потому что жанагындай жол менен келишкендер. Таза. Кыргызстанда бир да жолу бүгүнкү күнгө чейин таза шайлоо болгон эмес. Биз мына Ыйман Нурунун представитель айтып атпайбы, одномандатныйда. Биз единственно одномандатныйда 95-жылы өз күчүбүз менен келип, бирок бизге бут тоскондо да биз эл көтөрүп, митингдер аркылуу келгенбиз. Бүгүнкү күндө адилетсиздик ошодон болуп атат. Таза шайлоо болбой атат. Бирок булардын башына бардыгы тиет. Жана улам эле бир граблиге түшүп атпайбы? Ошон үчүн эл менен болуш керек. Мыйзамды сакташ керек. Экинчи суроону Мекенчил партиясы Бакыт мырза айтып кетти. 9-12 миллион доллар дедиңиз, бажыдан бюджетке түшпөй атат да. Менин эсебим боюнча андан бир канча эсе көп. Азыр Кыргызстанда 3 миллион 400 миң шайлоочу болсо, 2 миллиону добуш берсе,
ар бирөөнө 3000 сом берсең, бул 6 миллиард сом да, бул 100 миллион долларга жакын акча. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, ошол бажы тармагында, анан элге ушундай акчаларды тараткан партияларга биз оппозициялык партиялар кандай мамиле кылыш керек сиздин оюңузча ошо бүгүнкү күндө? Аябай жаман отношение кылышыбыз керек, ачык айтыш керек, элге эл менен жолукканда бунун баардыгын прессада баарын айтыш керек. Ууруну ууру деш керек. Уурунун орду түрмөдө болуш керек. Кудай буйруса алардын баардыгын түбүнө жетебиз. Эч кандай азыр срок давности деген жок. Ошон үчүн Райымы болобу, калгандары болобу, алар баардыгы түрмөгө отуруш керек. Анткени бүгүнкү күндө $100 чейин подкуп кылабыз деп атышат уже. А эмне себептен партия эме ушул партиялар бийликке умтулуп атат? Дагы айтып коеюн, конституцияны быйыл өзгөртөбүз деп атат. Экинчи срок кылабы, кандай өкмөт кылат, булар өзүбүз билебиз деп атат. Уже Райымдын партиясы айтып атат, 65 орун алам деп жыргап жүрөт. И анын партиясындагылар да көбү жыргашып атат. Анткени алар никто. Просто акчанын күчү менен деп. Вактыңыз бүтүп калды, бүтүн Кыргызстан Атамекен партиясына берип сураңыз. Атамекенге ийгилик каалайлы силерге. Силер дагы депутат болуп калсаңар, ушу Райым менен Коля Киргиз менен биз менен күрөшөсүңөрбү? Эме өткөндө көрдүңүздөр, Жанар Акаевдин демилгеси менен Бишкектин үстүндө жанагы аба жыштыкты 2000 сомго сатып ийбеди, көрсө анын өздүк баасы 5 миллиард сом Жок, конкретный вопрос берип атам. Биз ошого алыбыз жеткен. Менин оюмча сиз айткан жана бажыдагы урулукка да алыбыз жетет. Биз аны менен түзмө-түз күрөшөбүз. Бул биздин негизги максаттардын бири. Экинчи сурооңуз. Эл укту, эл бүтөт. Экинчи суроо кимге? Атамекен партиясына. Атамекенге. Негизи мен Өмүрбек Чиркешев менен 95 жылдан бери депутатмын. Болуп келгем да. Саясат аңында биз баарыбыз көп жылдан бери жүрдүк элек. Бирок азыркы убакта не себептен отказ берди? Кээ бирлер айтып атат, мына апрелде кече каналында айтып атат. Бабанов менен Текебаевга бийлик уруксат бербей койгон үчүн алар шайлоого барбай калды деп. Кандай дейсиң ошо? Апрелде. Юридикалык жагынан ал шайлоого барганга толук укугу бар болчу. Анткени сот аны актаган. Бул киши бир данышмандык, аксакалды кылып бизге жаштарга жол берди. Менин оюмча бул көп иштей албаган улуу аксакалдарга бир жакшы үлгү көрсөттү деп ойлойбуз. Же уголовный делосы чоң роль ойноп койду. Анткени бүт дүйнө жүзүндө 60тан кийин чоң саясатка барат. Бардыгы. Анткени мудрость керек, профессионализм керек. Анан ушундай келип эле ушул возрастта тыштап койгондо кандай деп түшүнбөй калдым. Мудрости, профессионализм биздин артыбызда бар. Ал киши аксакал катары, партиянын төрагасы катары ал ар дайым өзүнүн кеп кеңешин берип атат. Бирок бул шайлоону ал жаштарга тапшырды. Анткени анын ишеними бар. Өлкөнү жаңы деңгээлге алып чыккан. Сотолашкан жокпу уголовный дело аткарып берсин деп? Биз андай маселе көргөн жокпуз. Рахмат. Мекенчил партиясы, Атамекен партиясына берип сураңыз. Атамекен партиясы соңку 10 жылда бийликте болду. Атамекен партиясына ушундай тарыхый мүмкүнчүлүк берилди. Баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, экономиканы өнүктүргүлө деген. Тилекке каршы ошол партиянын жетекчилери 2010 жылы таза парламенттик мамлекеттик башкаруу орнотобуз, экономиканы көтөрөбүз деди, бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Соңку 10 жыл биз Атамекен партиясынын лидери иштеп чыккан мыйзам менен жашадык. Жыйынтыгында Кыргызстан Борбордук Азияда эң жакыр өлкөгө айланды. 2 миллиард доллар карыз болдук. 10 жылда 9 жолу өкмөт баш алмашты. Биз азыр итке минген кедей болуп турабыз. Мына ушундай мезгилде коомчулук тарабынан Атамекен партиясы саясий политический кладбищега, орусча айтканда, саясий мүрзөгө көмүлгөн партия деп аталат. А сиздер мына жаштар келип алып туруп, мына саясий мүрзөгө көмүлгөн партияны кантип сууруп чыгабыз деп атасыңар? Ошол мүмкүнбү теги? Бакыт мырза, албетте мүмкүн. Эми акыркы 6-чакырымды деле изилдеп көрсөк, Атамекен партиясынан 11 депутат болгон. Ошол 11 аздыкына карабай, мындай айтканда 120нын 11-и да 10дон бири болгонуна карабай, берген сөздөрдүн, убадалардын 3төн биринин көбүн аткарыптыр. Башка партиялардан эң көп аткарыптыр.
Ошон үчүн ал бийликте болгон эмес, ал оппозицияда болду. Аны да караш керек. Бүгүнкү күндө 6-чы чакырылышта мына эң күчтүү иштеген депутаттар деп мен эсептейм. Элде менин оюмча элдин сүймөнчүлүгүнө айлаган депутаттар бул Жанар Акаев, Элвира Сурабалдиева, Ырыскелди Могинбеков, Наталья Никитенко, жана биз жаңы дем деп кошулган жаштар, мына мен, Элдар Абакиров, Тилек Токтогазиев, Улан Жураевтер, менин оюмча бир топ жаңы демди партиянын ичине да, Кыргызстандын ичине алып келебиз. Экинчи сурооңуз. Экинчи суроо, мен Мекенчил партиясынан Ош шаарынын өзүнөн коюп атам. Элдер менен күнүнө 3-4 жолу жолугушуп өткөрүп атабыз. Ошондо Ош шаарынын тургундары мага суроо берип атат. Атамекен партиясы мурдагы парламенттик шайлоодо бизге Мелис Мырзахматовду парламентке өтүп калсак, Мелис Мырзахматовду Кыргызстанга алып келебиз деп убада берген болчу. Бирок парламентке өттү, өзүнүн убадасын аткарган жок. Бизди алдап кетти. Өзүнүн убадасын таптакыр парламентте бир дагы жол көтөргөн жок деген суроолорду берип атат да. Мына ошол карапайым элдин суроосун сиздерге бермекмин да. Мына ушул маселени сиз партия лидерлерине бир сурап көрдүңүзбү? Эми партия лидерлери менен биз бүгүнкү күндө болуп аткан иштерди жана келечекте болуп аткан иштерди сүйлөшүп атабыз. Жаңы дем деген программаны чогуу жазып чыктык. Менин оюмча биз алдыга умтулушубуз керек. Азыркы тизмеде болгон кишилерге суроо беришибиз керек. Азыркы тизмеде биз барбыз, Текебаев, Сасыкбаева, Чотоновго окшогон кишилер бүгүнкү күндө тизмеде жок. Ал Созовдо жаңы дем, жаңы жаш кандидаттар бартабыз. Рахмат. Бакыт мырза, Ыйман Нуру партиясына берип сурооңуз. Мен Нуржигит мырзаны абдан сыйлайм, бирок коомчулукта Ыйман Нуру партиясынын артында Ихлас компаниясы, Ихлас компаниясынын артында Каймана Шопур деген аты бар, Икрамжан Илмиянов турат деген бир каңшаар кеп бар. Ушунун чындыгы канчалык деңгээлде? Көрдүңүзбү? Каңшаар кепти өзүңүз айтпадыңызбы? Кыргыз эл жомоктору. Рахмат. Анткени билесизби, Илмиянов өзүнө өзү жардам бере албай калды го. Анан кантип ошондой бир чоң жөн адамдарды монстр кыла беребиз да. Экинчиден, Ихлас компаниясынын балдары негиздегени чын. Бирок оюндан эмне чыгып кетти, бир Кудай таала билет. Кысым көрсөтүлдү деп атат, башка бир чаралар көрсөтүлдү деп атат. Чындап эле баягындай курулуш компанияларынын баарын эле бир бетке сого берген болбойт. Анткени канча жылдан бери жалаң тили менен орогоруп жүргөндөр бар, бирок завод куруп койду деп мен ошону сыйлап келдим эле. Мен Айбегин билбейм, бирок Нурбеги. Бирок эмне үчүн оюндан чыгып кетти, такыр себебин түшүнүп алган жок да. Ошон үчүн аркасында турат деп биз да бир тыйын жок эле баратабыз. Көрүп атасыз го? Бирок биз айтып атабыз, акчабыз аз, бирок эң бай партиябыз. Анткени байлык бул акча эмес, бул аталардын сакалы, апалардын батасы, жаштардын келечеги, билими, балдардын жылмайганы, биздин ден соолугубуз. Кудай кааласа бардыгы жайында. Жүрөктөгү ыйман эң чоң байлык. Экинчи сурооңуз. Партиянын тизмесин түзгөндө ким түздү? Эмне үчүн анда мурдагы коррупционерлер тарабынан негизделген партиянын өкүлдөрү 3 өкүлү сиздерге кирип калды? Ким? Азыр массалык маалымат каражаттарында жазылып атат. Өмүрбек мырза да айтты. Өмүрбек мырзанын суроосун улантып атам. Мурдагы дегенде, мисалы, ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичке суроо берсек болот да. Мен деле Мекенчил партиясынан мага деле сунуш болду, чын айтайын. Чындап сиздерге мындай симпатиям бар эле, бирок Камчыбек агабыздын телевизордон чыгып, ошол Матраимов жөнүндө жакшы пикир айтканы үчүн гана кошулган жокмун да. Чын айтайынбы? Бул жакшы бала, мындай ак көңүл бала, мындай жөнөкөй бала деген сөзү үчүн гана. Эмне үчүн ошондо бир сын пикир айтылган жок деп туруп, ошон үчүн гана айнып кеттим. Рахмат. Урматтуу партия мүчөлөрү, урматтуу талапкерлер, дебаттардын экинчи раунду соңуна чыкты. Үчүнчү раунддагы аймактардан соцсеттер жана интернет аркылуу келчү суроолорду күтөлү. Экинчи, үчүнчү раундга өтөлү анда. Подошел к завершению наш второй раунд, и мы планомерно переходим к нашему третьему завершающему раунду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер
үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында өтө турган жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер партиялардын дебаттарын көрүп жатасыздар. Азыр болсо талапкерлер аймактардан келген соц тармактар аркылуу келчү суроолорго жооп беришмекчи. Мы начинаем наш третий раунд. В этом раунде моя коллега вам задаст вопросы от интернет-пользователей, а также от телезрителей. 2 вопроса будут общие и 2 вопроса каждой партии отдельно. Я бы хотела обратить ваше внимание сейчас на таймер. Посмотрите. Дело в том, что мы должны были начать третий раунд на 6 минутах. К сожалению, многие вышли за пределы 6 минут, особенно у представителя партии Мекенчиль 5 минут. Поэтому постарайтесь вопросы сформировать достаточно компактно, ответы сформировать достаточно компактно, чтобы у вас было достаточно время затем на завершающее слово, обращение к зрителям. Большая просьба к вам. Единственное, у партии Иман Нуру в запасе достаточно хорошее время, резерв, а вот у остальных вы вышли за пределы. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, следите за временем. И мы начинаем наш третий раунд. Пожалуйста, Салабат, вам слово. Рахмат кесиптештер, бизден бүгүн көбүнчө суроо WhatsApp номуруна келди. Жергиликтүү тургундардын басымдуу бөлүгү ошол тышкы карыз боюнча суроолорду узатты. Анда жалпы суроону берсем, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард доллардан ашып турса, аны кантип төлөөгө болот жана кандай жолдорун айта аласыздар дейт. Элдар мырза, сөз сизде. Эки жолу бар. Негизги жолу биринчи бул көмүскө экономика. Тура депутаттар келип, тура өкмөттү жалдаса, ал жерде көмүскө экономикада 1 топ миллиард сомдор чыгып, бул карызды жапканга жеңилирээк болот. Экинчиден, биз кыска мөөнөттө экономиканы өстүрүшүбүз керек. Кайра эле жана коррупцияны жеңсек, биз өсөбүз. Нуржигит мырза, сөз сизде. Карыз бизден калса кийинки укум-тукумдар мүрзөлөрүбүздү тегиздетип койбосун, ошону ойлонуп, кадимкидей чача кара баштады да. Ошого мен айтат элем, муну өкмөт, президент, депутаттар кылат дебей, эл журт чоо кылалы. Оп-оңой жол ушул. Азыр акча берип аткан партияларды шайлабаш керек. Кайсыл адам 35 миллион чачып коюп, анан келип алып элге кызмат кылсын. Өзүнүн бизнесин коргойт, өзүнүн коррупционный схемасын коргойт. Ошон үчүн таза адамдарды шайласын, бул маселе чечилет, Кудай буйрса. Анткени уурлук токтош керек. Экинчиси, өзүң уурдаба, анан уурдатпа. Уурдабай иштеш оңой экен, мен мамлекет кызмат иштедим, бирок уурдатпаш кыйын экен. Жанагындай аттиштин баасы 600 доллар болгон, бул өзүбүздөн эле чыккан. Ошон үчүн айтам да, Кыргыздын душманы мен ойлодум эле тышта деп, жок, өзүбүздө экен. Эң чоң душман иште. Кандай жолдорун сунуштайсыз? Кантип төлөйбүз деп ойлойсуздар? Ошол биринчи өзүң уурдаба, анан бирөөлөрдү уурдатпа. Үчүнчүсү экспортко негизделген экономика куруш керек. Ушул жолдор менен. Анан биз дагы деле карыз алып атабыз. 60%ке жеткенден кийин ВВПнын бул мамлекет дефолт эсептелет. Хипик деген ошондон чыккан маселе да. Биз эмне мунжубузбу? Биз улуу мамлекет курган элбиз. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Азыр имандуу жаштар жетилип калды. Ошторго бийлик келсе, Кудай буйрса, алар аманат катары мамиле кылат, бардыгы жайында болот. Рахмат. Өмүрбек мырза, сөз сизде. Негизи Кытайдын алган карызыбыз гана төлөнөт. Бул калгандарын болсо мамлекет адам сыйлаган, жакшы мамлекет болсо, уурдабаган мамлекетти курсак, мыйзам аткарылган мыйзам болсо, алар бизди бардыгы кечирет. Бул деген goodbye кредит деп коет кээрлерин. Ошон үчүн биз жакшы мыйзам, өзүн өзү сыйлаган жакшы мамлекет болсок, жанагыларды биз төлөйбүз. А Кытайга болсо, Кытайдан вообще көп кредит албаш керек, потому что это на государство, мамлекеттин кредити, ошон үчүн аны обязательно төлөшүбүз керек. Рахмат. Бакыт мырза, сөз сизде. Тышкы карызды төлөш керек. Ан үчүн биринчи кезекте Аскар Акаевдин мезгилинен баштап уланып келе жаткан бир уч коррупционерлердин коррупциялык ыкмаларды түзүп алып, чөнтөгүнө агызып келе жаткан мамлекеттик деңгээлдеги коррупцияны токтотуш керек. Ошондо гана биз тышкы карызды төлөй баштайбыз. Биринчиси, экинчиси өндүрүштү жандандырыш керек. Болгондо дагы экспортко чыгара турган өндүрүштү жандандырыш керек. Ошондо биз тышкы карызды толук төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Рахмат. Экинчи суроо. Почему кандидаты говорят о преобразованиях в экономике? Это же не функция ЖККР, законодательной власти. Какие новые законы они могут предложить? Эрлан мырза, сөз сизде. Я полностью не согласен с этим вопросом, потому что депутаты как раз таки будут нанимать то правительство, которое будет решать проблемы экономики. Рахмат. Нуржигит мырза, сөз сизде, кыска. Тоже не согласен, потому что
Прежде чем написать, либо там составлять какой-то закон, ты должен знать ситуацию, у тебя должно быть знание. Поэтому это очень важное направление. Например, закон о кластерах – это очень важный закон, который мы должны принять в будущем, чтобы поднимать экономику. Өмірбек мырза. Главная функция парламента – это контроль и ужесточение контроля за исполнением законов. Она правильно говорит. А второй, мы создадим такой парламент, который на самом деле будет заниматься экономикой и соблюдать социальную сферу и так далее, все законы. Поэтому я присоединяюсь к этому вопросу. Бақыт мырза, сөз сізде. Парламент бұл ең жоғарғы мыйзам чыгаруучу өкүлчүлүк орган. Парламент башка мамлекеттик органдарды сааттын жебесинде так эл үчүн иштөөгө мажбурлоочу орган. Ошондуктан мен суроо берген адам менен макул эмесмин. Парламент жалаң гана мекенчилдерден түзүлгөндө эл үчүн ойлогон, Кыргызстандын келечегин ойлогон партиядан келгенде биз экономика өнүгөт. Эми ар бир партияга экиден суроо узатсам, Элдар мырза, Атамекен партиясына суроо. Сиздер 20 жыл ичинде парламентте болдуңуздар. Кыргызстан үчүн, эл үчүн кайсы жакшы иштей турган мыйзамдарды жаздыңыздар? Элге пайдаңыздар тийдиби? Мисал катары эки мыйзамды айтып кетет элем. Бул биринчи мыйзам эң чоң көйгөй Кыргызстанда бул пайыздар, насыяда өтө жогору пайыздар. 2014 жылы Атамекен партиясынын демилгеси менен пайыз, үстөк пайыздардын үстүңкү планкасын коюу боюнча, чегин коюу боюнча мыйзам кабыл алынган. Бул банк системадагы орточо пайыз плюс 15%тен ашпасын деп. Ал кезде пайыздар 50-60%га чыгып кеткен, ошондон кийин 30%га түштү. Ошону менен элге бир 10-15 миллиард сом мындай пайда тийди деп. Экинчиси бул темир жол маселеси токтом эң приоритеттүү, эң керектүү долбоор катары деп 2000 жылы ушундай мыйзам кабыл алынган. Муну ишке ашыруу боюнча бирок тилекке каршы ошону ишке ашыра алган өкмөт жетекчилер келбей атат. Рахмат. Экинчи суроо. Кыргызстанда завод, фабрика жок болсо, иштебей турган каяктагы накопительный акчаны айтып жатасыздар. Ансыз деле элдер өздөрүн багып жатса, кайдан накопительный акчаны алышмак эле дейт. Бул киши суроо берген киши менин немемди толук түшүнбөй калды окшойт. Ар бир адам бир күнү пенсияга чыгат. Канча пенсия алат деген суроо да. Мен айтып атам, канча акча жыйнасаң ошончо сенин пенсияң. Ошонун келечегин ойлогон адам өзүнө пенсияга акча. Мисал катары айтып кетсеңиз туура болот. Мисал катары мен 20 000 сом айлык алсам, бир 1,5 миң сомду ай сайын чогута берсем, ошол менин кийин пенсияма айланат. Ошондо мен өзүмө бирок ал пенсия күйүп кетпеш керек. Ал же бала чакама калыш керек мени менен, эгер бир нерсе туура эмес болуп кетсе, эрте качып болуп кетсем, же өзүм пенсия катары алышым керек. Ошондо биз көмүскө экономикадан чыгабыз. Ошондо айлыктар таза төлөнүп, ошондо пенсиянын көлөмү кыйла көбөйөт Кыргызстанда эселеп. Рахмат. Нуржигит мырза, сизге суроо. Нуржигит Кадырбекович, жогорку кеңешке өтсөңүздөр көпчүлүк депутаттардан турган туура эмес күчтөргө каршы турам деп айта аласызбы дейт. Тура эмес экенин аныкташ керек. Мен аябай ишенем, ошо туура эместерди шайлабаш керек да. Рахмат. Кийинки суроо. Ыйман Нуру, чем они отличаются от других партий? То, что в составе нашей команды нету ни одного бывшего депутата. Во-вторых, мы состоим из молодежи. Состав где-то 75% это молодежь. Потом у нас в основном, знаете, идеологический проект есть, идеологический план, идеологическая программа. Потому что все почему-то предлагают экономические проекты, да, но под этим почему-то защищают свой бизнес, свои интересы. А у нас еще есть культура, развитие, литература, идеология и так далее. Сизде да суроо бар. Партиялардын арасында, сиз жаңа эле жаштар деп айтып кеттиңиз, партиялардын арасында 97-94 жылкы балдар бар экен. Алар мыйзамды кантип чыгарышат, иштей алышабы дейт. Эми билесизби, акыл жаштан деп коет, асыл таштан деп коет. Бул бир, экинчиден тарыхты карап көрөлү. Кыргызстанды көтөрүп койгон Жусуп Абдырахманов 26 жашында Кыргызстанга премьер-министр болгон. Ошон үчүн кеп жашта эмес, кеп ыкыласта, аракетте, ниетте, даярдыкта, илимде, билимде, тажрыйбада. Рахмат. Өмүрбек мырза, сизге суроо.
Сиздердин лидериңер дагы көп жылдар бою парламентте өкмөттө иштеген. Мисал келтириңизчи, кайсыл мыйзамдарды чыгарды? Азыркы күндө Кыргызстан эл үчүн иштей турган дейт. Биринчиден Мадумаровдун бир социальный комитетти башкарып турганда Нарын областына Кадырбеков экөө жанагы пенсияларды жашын аябай төмөндөтүп ошолор чыгарган. Анан кийин булар көп биз чогуда депутат болуп жүргөндө, кийин дагы мен по телевизор көрүп атканда булар аябай катуу көзөмөлгө мыйзамдын аткарылышын алып жүргөн. Бүгүнкү күндө дагы Мадумаровдун бир эң чоң жетишкендиги бул көзөмөлгө көп маселелерди жакшылап дагы, анткени бүт кызматтарды, көп кызматтарды өзү иштеген. Ошон үчүн көзөмөлгө жакшы алып аткарылышын мыйзам жазганды да өзү жакшы билет. Кандай мыйзамдарды чыгарды дейт? Мисал келтириңизчи. Анткени бир депутат өзү жазбайт. Бир топ депутаттар менен чогуу жазат. Соавтор болот. Ошону жакшы түшүнүш керек да. Анда кайсыл ошол мыйзамдарга тең төрагалык кылды эле? Жок, ал мыйзамдарды санай берсең убакыт жетпейт азыр. Убакыттын бүткөн болбой. Эң маанилүүсүнө токтолуп өтүңүз. Жок, ошо айтпадым, бир маанилүүсү жанагы. Анан социалдык функциялар да көп да. Социалдык. Жок, социальный блоктогу баарына катышат. Анткени ал председатель комитет болуп чыкты. Кийинки суроо, бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде кимдер бар? Жаңы муундардан атап өтүңүзчү дейт. Жаңы муундан бизде азыркы бир эле депутатта талапкерди айтып коеюн, бул Нарматова, бул представитель Москвадан келди. Кайта Москвага уча албай, бүгүн дагы мына талапкер эмеде выступать этип атат. Андайлар бизде көп. Бизде мурунку Созовтан бир эле депутат бар. Эки депутат бар. Масалиев менен, анан Калган баары жаштарбы? Калган баары жаштар, анан опытный товарищтер. Кайсыл багыттагылар камтылды? Ар бир эмеден, бизнестен дагы бар, международный проектлерден дагы бар, чет мамлекетте окуп келгендер дагы бар. Көп жакшы. Рахмат, Бакыт мырза, сиздерге суроо. Мекенчил партиялары үгүт иштеринде негизги басымды абакта отурган Садыр Жапаровго жасап жатышат. Албетте бул мыйзамдуу, бирок мындай аракети менен элге эмнени жеткиргиси келүүдө. Анын ордуна партиянын программасын айтса болбойт беле дейт. Биз партиянын программасын айтып атабыз. Партиянын башында Кыргызстанды өнүктүрөм деген позициясынан таптакыр тайбаган чыныгы мекенчи лидер Садыр Жапаров айтып атабыз. Бул чындыгында абдан маанилүү нерсе, анткени парламентке позициясын өзгөртпөгөн адамдар келгенде гана өлкөнүгөт. Рахмат, кийинки суроо. Бакыт мырза, сиз талапкер катары депутаттыкка баратасыз. Мындан мурда сиздин бир тууган эжеңиз дагы депутат болуп, аягы соттун чечими менен бүткөн эле дейт. Сиз моралдык укугум бар деп ойлойсузбу? Мен омбудсмен болуп турганда Атамбаевдин коррупциялык аракеттерин көтөрдүм. Мен омбудсмен болуп турганда Кыргызстандагы коррупциянын туу чокусу болгон Кумтөрдөгү коррупциялык аракеттерди көтөрдүм. Мына ошондой аракеттерим Атамбаевдин бийлигине жаккан жок. Ал менин артымды чукуп баштады, бирок эч нерсе тапкан жок. Анан кийин мыйзамсыз түрдө менин эжемди үстүнө кылмыш ишин козгоп, аны 9 жылга камады, бирок адилеттүүлүк бар экен, ал азыр түрмөдөн чыккан. Бул саясий себептер менен козголгон иш. Бул менин ишмердүүлүгүмө байланыштуу болгон иш. Муну мен угармандарга, телекөрүүчүлөргө так айтып койгум келет. Муну коомчулук да билет. Рахмат мырзалар, жооңуңуздар үчүн. Эми сөздү кесиптештер сиздерге узатам. Рахмат кесиптеш. Бизде дагы кошумча мүнөттөр бар экен, мүнөт секундалар. Мына ошого байланыштуу биз кошумча сиздерге суроо бергенге мажбурбуз. Жооп берип койсоңуздар, Атамекен партиясы маданият жаатындагы кемчиликтерди айтып бере аласыздарбы? Ушул кемчиликтерди оңдоо үчүн сиздерде кандай конкреттүү пландар бар? Мен маданият жаатында айтсак, жеке ата катары 4 балам бар. Мен айтат элем, балдар менен кээ бирде театрга баргым келет, спектакльге келет, билбейм, ыйман,
адеп акылак, бир мындай жакшы жашоого көз караш жөнүндө бир спектакльдер болсо барат элек. Ошол бизде жок да, ошондуктан ушул тармакка жана государственно частный партнерствону колдонсок, менин оюмча жакшы бир жыйынтык болмок да. Маданият тармагын негизи ошол театрларды, ошол китепканаларды жеке ишкерлердин күчүн колдонуп, мамлекеттин функциясын бириктирип, менин оюмча көп долбоорлорду ишке ашырсак болчу да. Сиздердин программаңыздарда барбы ушул маданият жаатын көтөрүү боюнча? Биздин программабызда көбүнчө экономика маселеси камтылган. Маданият жааты боюнча бизде негизги манифестте ал моменттер жок да. Катарыңыздарда Садык Шернияз деген улуу адам, маданияттын адамы бар го. Эмне үчүн маданият жааты сиздерде камтылбай? Ооба, Садык Шернияздын эң кичүү иниси Баткен Шернияз бизде Баткен тизмеде бар. Албетте ал өз ишин кылып атат. Ал манасчылардын бириктирген жанагындай коомдук уюмду жетектеп, ал ишти ар дайым кылып келатат. Рахмат. Жооп берип койсоңуз ушул эле суроого. Мен маданият министринин орун басары болуп иштедим. Биринчиден маданият дегенде эле опера балет театрын түшүнбөш керек. Ал жакта музейлер бар, ал жакта китепканалар бар. Азыр Кыргызстанды кыдырып атабыз. Ушул талапкерлердин кимиси музейге барып кирип көрдү. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн өзүбүздүн тамырды тааныйлы, тагдырды тааныйлы, тарыхты тааныйлы. Каяктан келгениңди бил дейт, ошондо каякка баратканын унутпайсың деп коет. Мына мамтайган сүрөттөр турат азыр. Жанагы баннерлердечи мени шайла мен кыйын деген. Ошол 80 000 сом, 100 000 сомго чыгып атат да. Бул деген сөз 4-5 000 айлыган китепканачылардын, музейчилердин 2 жылдык, 2,5 жылдык айлыгы болуп атат. Ошолордун айлыгын көтөргөнгө келгенде тырышабыз, бирок мына карасаңыздар күнүгө бир добуш 4-5 миңге чыгып атат. Ошон үчүн ойлонолу, бул маданият тармагы. Биздин маданиятыбыз эле бар, мактана турганчы. Айтматовда маданият, Манас постта маданият, биздин туризмдагы, биздин тарыхый жерлерибизде маданият. Ошон үчүн буга чоң көңүл бөлүш керек, акчаны көп бөлүш керек. Сиз өзүңүз айттыңыз, деги эле өзүңүз дагы ушу маданият министринин орун басары болуп иштеп турдуңуз. Анан Ыйман Нуру партиясы ушул программасын атайын бир камтыдыбы ушул маданият жаатын көтөрүү боюнча? Маданият тармагы биз үчүн приоритеттүү нерсе. Несептен дегенде, дегенде маданият, айттым го, экономика кийим, ичкен тамагын, жашаган үйүң. Аны бат эле кылса болот, бирок жүрөк болбосо, иман болбосо, жан дүйнө болбосо, сөз болбосо, айтат го, бөзү барлар сөз барлар тоготпойт, бирок ошолордун жардылыгы ошондо деп сөз өлбөйт, бөз бир күнү чирип калат. Ошон үчүн маданият биз үчүн приоритеттүү, колдон келишинче ушул тармакты колдойбуз. Биз биринчи багытта ушуну колдойбуз. Эмне себептен дегенде китепканалар толмой сайын экономикаң өнүкпөйт. Бардыгы акылдан башталат, инвестиция акылдан башталат. Карасаңыз, жылына Индия 25 миллиардты балдарына жаңы технологияны окутканга кетирет да. Ошон үчүн алардын карасаңыз, программисттери коддорду жазып, укмуш алдыга кетип калды. Ошон үчүн китепканалар толуш керек, театрлар толуш керек, музейлер толуш керек. Андан башка жол жок. Эми азыр партиялардын бардыгы тең саясат жагына, экономика жагын көтөрүүгө, айыл жергелерин көтөрүүгө камданып программаларына бардык, туризм жагын көтөрүүгө программаларга киргизип атат. Маданият жагын эмне үчүн? Анткени маданият тармагы популярдуу эмес. Азыр популист болуп кеттик да, добуш алыш үчүн курсагымды тойгозом, чөнтөгүңдү толтурам. Чын-чынына келгенде пандемия күндөрү биз иштерди кылып аттык. Байкуш биздин ошол эле музейдегилер ичиндеги экспонаттарды видео кылып чыгарып атты. Просмотр канча болду айтып берейинби? 140 адам, 30 адам, 50 адам. Ошол эле мезгилде BTS деген Кореянын бир группасы ырдаса, биздикилер бир 100 000 көрөт да бир күндөчү. Же болсо бир Алварс сен бас, сен Алварстын басты деген ырларды да бирөө чыга калса, ошону миллион адам көрөт. Ошон үчүн бул жакта аябай катуу иштешибиз керек. Биз түпкө иштешибиз керек. Адеп державасын ошон үчүн кылдык. 100 метр көрбө мекендесин ошон үчүн кылдык. Бир адамдан бир китеп деген ал балдардын долбоору, бирок биз жардам бердик. Китепкөй Кыргызстан деген ошон үчүн кылдык. Биз бул багыт иштерди дагы улантабыз. Мен элдин ишинде болом бул багытта, Кудай буйрса. Рахмат. Бакыт мырза, сизде 49 секундага убактыңыз бар экен. Ушу маданият жаатында эмне камтылган программаңыздарда? Маданият бул эң маанилүү тармак. Маданият кызматкерлери кыргыздын каада салтын, кыргыздын үрп адатын, кыргыздын тилин бардык жагын алып жүргөн маданият кызматкерлери. Тилекке каршы маданият кызматкерлерине мамлекеттик тарабынан жеткиликтүү шарттар түзүлбөй жатат. Биринчи кезекте экономиканы жандандыргандан кийин маданият кызматкерлеринин айлыгын жок эле дегенде жогорку деңгээлде көтөрүш керек деп ойлойм. Рахмат. Эгемендүүлүктүн майрамында биздин инибиз акын Алы президенттин алдында жакшы ырдап берди. Вот ошондой бул зеркальное отражение общества деп коет. Акындар эми чыгып алып туруп саясий маселелерди көтөрүп аткандан кийин бүгүнкү күндө маданиятыбыздын жете турган жерине жетип калды деген сөз. Анткени бүгүнкү күндө бийлик өзү уже Колумбияга айланып калгандан кийин
элдин баардыгы мына ушундай саясий маселе болуп атканда 2-3 киши сатып алабыз деп аткандан кийин каяктагы маданият? Ошон үчүн биз мыйзамдуулукту сактап, мамлекетти оңдосок, анан кийин гана маданиятты өстүрсөк болот. Сиздердин программаңыздарда барбы? Бизде тизмеде дагы заслуженный деятель искусстволор бар. Алар бул маселеге профессионально карайт. Бирок кайсы жерде болбосун маданиятты жергиликтүү бийлик болобу, бул дотационный отрасль, ошон үчүн аларга жардам берип жүрүшөт. Сиздердин программаңыздарда барбы ушул маданиятты көтөрүү боюнча конкреттүү пландар? Бизде биринчи жана мен айтып аткан маселелер, калгандары бардыгы профессионалдар иштейт. Мына зам министр болуп жүрдүм деп атат жигиттер. Бизде да ошондой искусственный кишилер бар. Рахмат, урматтуу талапкерлер, бардык жооптор үчүн, бардык сиздердин аракетиңиздер үчүн, урматтуу партиялар ийгилик каалайбыз. Дебаттардын шарты боюнча талапкерлерге башында эскерткенбиз. 2 мүнөттөн убакытты алып калуу боюнча, анда сиздердин шайлоочуларыңыздарга кайрылууңуздарды баштайлы. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, завершился наш последний, 3-й раунд. Сейчас вам предоставляется ваш остаток времени для того, чтобы обратиться к своим зрителям и к своим потенциальным избирателям. Итак, пожалуйста, Атамекен, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, дагы бир жолу ар бир 5 жыл сайын шайлоо боло берет Кыргызстанда. Бирок быйыл боло турган 4-октябрда шайлоо бул өзгөчө маанилүү биздин Кыргызстан үчүн. Ар бир жаран жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Бул шайлоого азыр көрүп атасыздар. Кээ бир партиялар, бийликке тиешелүү партиялар административдик ресурс колдонуп атат, добуштарды сатып алуу ыкмаларды колдонуп атат. Форма 2 аркылуу мына 300 миңге жакын адам которуулар болуп атыптыр. Бирок ошол шайлап аткан адам же бийликке келаткан адам ошондой ыкма менен түшүнүп атабы Кыргызстан кандай кризиске батты? Ошол кризистен биз кантип чыгабыз? Биз Атамекен партиясы андай жолдорго барбайбыз дагы, барайын деген ниеттерибиз жок. Анткени алдай акчаны тараткан адам ал таза адам эмес. Ал миллиондорду урдаган адам кайра 10 эселеп миллиондорду жеген адам. Ошонун баарын биздин калк толук түшүнүш керек. Андай жол менен барганда Кыргызстандын келечеги кандай болот? Бала чаканын келечеги кандай болот? Сенин келечегиң кандай болот деген суроолор бар. Карызыбыз жөнүндө да айтып кеттик. 5 миллиард долларга жакын карызыбыз бар. Ошол карызды кантип жабабыз? Биздин Атамекендин жаңы дем деген программасы бул чыныгы иштей турган программа. Бизде элдин таламын талашкан өткөн чакырымдын депутаттар бар. Бул Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Элвира Сурабалдиева, Наталья Никитенко окшогон депутаттар, жана биз жаңы демден кошулган Тилек Токтогазиев, Элдар Абакировдор. Биз бул программаны ишке ашырабыз, маселени чечебиз. Күчтүү гана, принципке турган гана парламент Кыргызстандын жашоосун өзгөртө алат. Ошону унутпайлы. Наша программа жаңы дем, она прорывная, она решит проблемы Кыргызстана. Атамекенди шайлагыла, биз бюллетенде номер 6-табыз. Атамекенди шайла, добушуңду сатпа. Атамекен сөзүнө турат бекем. Рахмат. Ыйман Нур партиясы. Чоң рахмат. Бая сурадыңыз го, Ыйман Нур партиясынын башкардын айырмасы дагы бир өзгөчөлүгү бар. Жаштар бириксе деп эл көп тилек кылды эле. Бирок биз үмүт кылган жаштардын бирөөсү дагы бир чоң саясий жетекчинин, партия лидеринин артынан кетип калды. Экинчилери дагы бирөөнүн, үчүнчүлөрү дагы бирөөнүн. Өз алдыбызча өз кендигибизди кесип бараткан биз эле калдык. Ошон үчүн эң башкысы ыйман. Жүрөктө ыйман болсо, амал оңолот, амал оңолсо кадам оңолот, кадам оңолсо адам оңолот, адам оңолсо заман оңолот, заман оңолсо алам оңолот. Ошон үчүн элибизге биримдик тилейм, ынтымак тилейм, намыс тилейм. Жүрөктө намыс болсун, аксакалдарыбыз калыс болсун. Мен тилегим ошол. Анан добуш сатпаңыздар, бул өзүң отурган бутакты өзүң аралаган менен барабар да улап түшөсүң. Биз Кыргызстан деген бир кемебиз. Ошонун түбүн тешип алып туруп, өзүм суу ичем же балык кармайм деп элди кошо чөгөрүп жибересиң. Бул ушунчалык уят нерсе добуш сатуу деген. Азыр чет өлкөдөгү биздин айрым мекендештерибиз чоң кыргыз аман бол, жолдон адашма, мүдүрүлбө дегендер бар. Биздин диаспоралар бар. Билесиздер да жанагы кээ бирлери Меккеге барасы келет, кээ бирлери Дубайга, кээ бирлери Нью-Йоркко, бирок өмүрүмдө Кыргызстанды бир көрсөм деген биздин мекендеш кандаштар бар. Анан чоң кыргыз бул жакта отуруп алып, манас атам куруп берген өлкөдө добуш сатып отурган бул өтө уят нерсе. Бирок бирдекени айтайын. Кудай буйрса келечегибиз кең. Сөзү болот, анын өзү болот. Дукту көтөрөлү. Азыр ыймандуу балдар жетилип калды, билимдүү балдар жетилип калды. Ошолор Жусуп Абдырахмановдун, Касым Тыныстановдун, Төрөкул Айтматовдун, Абдыкадыр Озбектин, Исхак Разаковдун ишин улап кетет. Бир муун жаңырып баратат. Арасында Кудай буйрса үйүңүздөн күлүшүн берип кетсеңиз 2 жылда бир мыңыңызга
бир кыянат кылбай турган балдар биз менен баратат, Кудай кааласа. Ошон үчүн аз калды, баардыгы жакшы болот. Биз Кудай кааласа, мисалы Сингапур, Корея Азиянын жолборсу болсо, биз Азиянын арстаны бололу. Анткени Токойдун падышасы Азия арстан болот да. Ошон үчүн кенен ташта бойлорду, кери басып бойлорду сыймык менен жүрөлү, Кудай кааласа, Азиянын арстаны ойгонду. Анан ар ким ар нерсе деп атат, Кыргыздын чыган балдары Кыргызстандын камын жеп атат, жол бошоткула дүйнө. Кудай буйрса Кыргызстан келет атат. Бардыгы жакшы болот. Анан биз пендебиз, сөздөн кетип калышыбыз мүмкүн, көздөн кетип калышы мүмкүн, урматтуу оппоненттер. Бир билип билбей, туура эмес болсом кечирим сурайм, көрөрмандардан дагы бар бололу, жараткан бизге жар болсун. Рахмат. Бақыт мырза, сөз сізде, Мекенчил партиясында. Урматтуу мекендештер, Кыргызстан бүгүнкү күнү абдан коркунучтуу абалда турат. Мамлекетибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан шайлоого келиңиздер, шайлоого барганда жүрөгүңүздөр менен добуш бериңиздер, чөнтөгүңүздөр менен добуш бербеңиздер. Жалаң гана оппозициялык маанайдагы партияларга добуш бериңиздер. Кыргызстанды мына ушундай акыбалдан чыгаруунун бир гана жолу бар. Ал жол 4 октябрда бардыгыңыздар шайлоо участоктарына келип, маңдайыңыздарга мынтык тагап турса дагы, сиздерге акча берген бийликтин коррупциялык партиянын өкүлдөрү бычак тагап турса дагы коркпой туруп, келечекти ойлоп, балдардын келечегин ойлоп туруп, оппозициялык маанайдагы партияга, анын ичинде номер 2 катарда турган, башында Садыр Жапаров, Камчы Ташиев турган Мекенчил партиясына добуш бериңиздер. Оппозициялык партиялар бирге келгенде гана Кыргызстанда жаңы доор башталат. Оппозициялык партиялар бирге келгенде гана Кыргызстандагы коррупционерлерди кустуруп, аларды жазалайбыз. Оппозициялык маанайдагы партиялар бирге келгенде гана Кыргызстандын тышкы карызы төлөнөт. Ансыз мындай акыбалдан чыкпайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, соңку 30 жыл бою мамлекеттик деңгээлдеги ири коррупциялык аракеттер, коррупциялык уурлук токтотулбай келет. Эмне үчүн? Анткени мекенчилдер бийликке кирбей жатат. Мына мекенчилдер бириктик. Республика боюнча мекенчилдер бириктик. Башында өзүнүн позициясынан тайбаган, Кыргызстанды өнүктүрөм деп, алакандай жер үчүн өзүнүн жанын берүүгө даяр Садыр Жапаров, Камчы Ташиев турат. Анын катарында жалаң мекенчил атуулар турат. Мына Жылдыз Жолдошова, Курманкул Зулушев жана башкалар. Эгерде биздин партияга добуш берсеңиздер, адашпайсыздар. Кудай кааласа парламентке келсек, биринчи кезекте биз өзүбүздүн убадабызды аткарганга аракет кылабыз. Эгерде биз өзүбүздүн убадабызды аткарбасак, биз анда мандатты тапшырып берүүгө даярбыз. Ошондуктан бизге добуш бериңиздер, урматтуу калайык калк. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан партиясында. Урматтуу шайлоочулар, бүгүнкү күндө сиздер күбө болуп атасыңар. Бүт добушубузду сатып алабыз деп коррупционерлер аттанып, бийликти колго алабыз деп аткан мамлекеттин коопсуздугуна теги чоң терс мамиле кылып атышат. Ошон үчүн силер добушуңарды сатпай, жүрөгүңөр менен урнага келгенде бюллетенге именно ушундай бизге окшогон адилеттүүлүктү алып келебиз деген саясий партияларга добушуңуздарды бергиле. Особенно Талас областын, Нарын областын коррупционерлер бүгүнкү күндө коррупционер номер 1 деген киши түп тамырын койдой кылып добушуңарды сатып алам деп мактанып жүрөт. Ошон үчүн сиздер ошо жанагы партияларга добушуңарды бербегиле. Намыска тургула. Анткени алар кийин парламентке келгенден кийин ушу жолдон тайбайт дагы коррупционный жумуштардын бардыгын аткара беришет. Не себептен 90 депутат кайта бүгүнкү күндө кайта чыгып келе жатышат депутат болобуз деп. Анткени аларга статус керек, өзүнүн байлыктарын коргош керек, анан бийликтин чипкириги болуп туруп, бийликтин камчысын чаап туруп, конституцияны өзгөртүп, анан бизди бардыгыбызды, келечегибизди буйбуз деп атат. Ошон үчүн сиздер ушул жагын аябай жакшы караңыздар. Анан кийин сиздер ар бир партияга алардын сүйлөгөнүн эмес, өзүнүн поступкалары болот. Ошого карата чоң мындай анализ кылгыла. Не себептен бул партиялар колунан келеби же келбейби деп. Мен айтат элем, эл көрөгөч. Бардык нерсени билесиңер, жакшылап талдагыла. Келечегиңерге өзүңөр
киндиңерди өзүңөр кезесиңер 4 октябрда. 4 октябрда урнага келгенде бүтүн Кыргызстан 8 номерге сиздерди бардыңарды добуш берет деп биз ишенебиз. Биз сиздердин айткан эмелеринин бардыгын актайбыз. Мүдөлөрүңөрдү. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер. Сизде 6 секунд убактыңыз бар экен, айтып коңуз. Биринчиси ден соолук, экинчиси ак жоолук, үчүнчүсү оң соолук дейт. Ушуну эстеп коюңуздар. Номер 3 Ыйман Нуру. Ыйман Нуру менен бирге келеш экен. Рахмат, бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Дебаттарга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер бүгүн 2020 жылдын 4 октябрында боло турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо алдындагы талапкерлердин дебаттарын көрдүңүздөр. Бизде Атамекен, Ыйман Нуру, Мекенчил жана Бүтүн Кыргызстан партиялары болушту. Уважаемые телезрители, подошли к завершению наши сегодняшние теледебаты. Это последние теледебаты кандидатов от партий. На следующей неделе мы в нашей студии ждем уже лидеров партий. И мы, и вы будете задавать им свои вопросы. Напомню, что сегодня в студии у нас были представитель партии Атамекен Абакиров Эльдар, представитель партии Бүтүн Кыргызстан Омурбек Суваналиев, лидер партии Ыйман Нуру Нурджигит Кадырбеков, представитель партии Мекенчиль Бакыт Аманбаев. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня отвечали столь содержательно и интересно на вопросы. А мы, уважаемые телезрители, с вами встретимся уже в понедельник в 22:05. Не забудьте. Я надеюсь, что вы подготовитесь и будете задавать очень интересные вопросы нашим лидерам наших партий. Всего вам доброго. До встречи. Кийинки жумадагы дүйшөмбүдөн баштап партия лидерлеринин таймашынан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.